Ашым Жакыпбеков. Улуу тоо. Новелла. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Эки адам тоого чыкса, бири көлчүктө көрөт, бири көлчүктөгү айды көрөт. Эл сөзү. Менин таңкы салкыным. Таластын Керме тоосунун этек жагында күркүрөөнүн башында кош чоку бар. Мен азыр ошол кош чокунун ортосунда ак мөңгүнүн салкынында отурам. Этектен бери 2 саатча атчан жүрүп зорго чыктым. Жаңы чыгып келгенде өпкөсүн кагып, тизелери титиреп турду эле. Тору ат эми араң отко кирди. Чылбырын сүйрөп, суу жегиндеги көк майсаңда жүрөт. Таяган чарчамак беле, шимчилеп жойлоп кетти. Мен алда кайда төмөн калган өрөндү карайм. Бул эки чокунун сол жактагысын Манастын чокусу дейт эл. Оң жактагысын Бакайдын тоосу дейт. Манастын чокусунун боорунан калың корумду аралап, таштан ташка соктуга тигилди. Мен отурган тектерге кулап түшүп жаткан шаркырак суусунун шары эки чокунун ортосун шоокумга толтуруп, атына жараша кулак тундурат. Кызык шоокум, кулагың деле туңгансыбайт. Тиги торунун кез-кез бышкырганы да ана угулат. А бирок сонун шары эки тараптагы зоокалардан жаңырып турса, бүт дүйнөнүн эзелтен басылбаган түбөлүктүү үнү сыяктанып, туш-тушуңдан курчап, канатына көтөрүп, алда кандай жеңилдик сездирет. Адам тоону эмнеге сагынат? Бул суроо көптөн бери көкүрөгүмдө. Тапкан жообум алым сындырбайт. Тоолуктар туулган жерим деп сагынар. Ойдогулар тоонун залкарлыгына көркүнө куштарбы? Бул жетишсиздей. Мындан башкача, мындан байсалдуураак жооп турган сийттериңимде. Бирок оюма даана келбейт. Дамаама тушул. Кече шаардан келатып автобус төмөнкө Каратоонун капчыгайынан береги кең өрөөндүн жайыгына сурулуп чыга бергенде да бараандатып көзгө биринчи урунган эки аксакал кейиптенип, эки чоку ар дайым биринчи көрүнөт. Биринчи көрөт. Мен бул эки чокуну сагынып келаттым. Адам эмне үчүн тоону сагынат деп ойлоп келаттым. Каратоонун нары далдасын деле кыяным менен автобустан озуп, бала күндөн карекке сиңген бу кош чокуну көрөр алдымда кадыресе алеп-жалеп болдум. Жазатайып кош чоку бул жолу ордунан көрүнбөй калчудан бетер түпөйл өрөпкүп келдим. Анан капчыгайдан чыга берген жерде мени утурлай жанаша бастырып келаткан эки баатырдай кош чокуну көргөндө максатынан адашпай келатканына көз жеткен жолоочу мисал көңүлүм тынчыды. Аяптор кубанып калдым. Билесиңерби, ар нерсе жөнүндө адамдын көңүлүнө сиңип калган өзүнчө элеси болот. Тоолордун элеси менде өзүнчө. Кыштын башы эле. Мен анда бала күнүм. Бир жолу кечке күн алай-дүлөй болуп, кар жыттанган суук шамал жүрдү. Айылга жамгыр жаады, түн кирди. Жатар алдында эшикке чыксам, шамалда басылыптыр, булут да жок. Асман чайыттай ачык, ай чыга элек экен. Жаанга жуунган жылдыздар сиргип, тазаланып, бери калбай жабалактап чыккан экен. Тоону карадым. Карап алып аптыгып кеттим. Тоого кар жааптыр. Айсыз караңгы түндө этекте жер ылайланып карарып, төбөсүндө асман түнөрүп турган караңгыда тоолор сүткө жууганда ап-апак болуп мунарланып турган экен. Үйдөгүлөр үр салганча мен селейип карап тура берипмин. Ошол элес али ушу күндө көңүлүмдө тумсак бойдон. Тоо дегенде көз алдымда дайым ошол элес келет. Мен ошол түнү эшикке чыкканыма кубанам. Азыр ошол тоонун көкүрөгүндө отурам. Төмөнкү жашылданган кең сайда чубалып калган күмүш сызма кейиптенип, алда кайда тээ казактын кара тоосунда сойлоп кирип, күркүрөө жатат. Туураланган биздин кыштак ичинде түйнөн карасаң, заңгыраган мектеп, клуб өңдүү курулуштар бул жерден көзгө илешпейт. Мына бийиктик. Жердеги алыптар тоодо майда көрүнөт. Өзүн зор эсептегендерди тоого чыгарса, ушундан улам болсо керек, көңүлдөгү көптөн берки капалык, кече жолдогу сары санаалар азыр маанисиз. Ордуман турдум. Баятан бери ары жойлоп, бери жойлоп, мурдуна жыт урунбаган соң келип жаныма жаткан тайганда турду.
Тору ат тойгон көрүнөт, башын жерге салып суу боюнда үргүлөп турат. Күн чак түш болуп, эки чокунун дал ортосунда менин төбөмдө. Аркарлар жуушаган маал, манастын чокусун таяныш керек. Өйдөкү жалама көк зоолордун түбүндөгү эшилип түшкөн мөңгүнүн салкынына жуушачу эле. Мен жеткиче кайра жайылып калар бекен. Мындан ары жол кыйындай берет. Тик бет, калың корум. Ат мөңгүгө жете албас. Жолго таштайм го. Торунун басмайылын тартып мендим да, тайганды узун байлап жетелеп алдым. Антпесе жыт алып жүрүп кетет, кийикти үркүтөт. Бетегеге тойгон тору бат эле кайрадан бышылдай баштады. Улам тезек таштап баратты. Аны кыйнабадым, эрки менен бастырып өйдөлөй бердим. Мен машыккан деле мергенче эмесмин. Жөн гана тоого чыкканды жакшы көрөм. Анын үстүнө көптөн бери келбегенге сагынып калыпмын. Дайым шаардан келген сайын бир чыгып кетпесем, кайра кайтканда бирдемем унут калгансып эңшерилип кетем. Шаардан кече эле келдим. Шаардан жардамга келдим. Биротоло көчүп келдим. Таарынып десем болор эле, кимге таарынам? Тагдырга деш болбойт. Анткени тагдыр деген өзү болбогон эле нерсе окшойт. Турмушка десем болор эле, бирок турмуштун ээси адам өзү дешет. Демек ага таарыныч макулдук болор. Анда ким калат? Өзүм. Эмесе ушинтип айтсам тагыраак болор. Өзүмө таарынып, өзүмөн жадап, өзүмөн качып келдим. Үй жайымды жарым ай мурун көчүрүп жибергем. Иштерими өткөрүп жүрүп, өзүм кече бошоп чыктым. Мен шаарга жашай албайт экем. Шаарлык боло албайт экем. Институтту бүткөндөн кийин үй жай куруп, шаарда турганыма быйыл 3 жылга аяк баскан. Жүрө берсең эптеп күн өтө берчүдөй. Ошентип көргөн күн курусун. Үмүттүн да чеги бар. Турмушубуз эртең оңолор, бирси күнү оңолор деген үмүт аялым экөөбүздү 3 жыл шаарда кармап келди. Акыры үмүт да чарчады. Убадасын аткара албаган немече мен да шылкыйдым. Анан айыл кайдасың деп жолго салдык. Ушундан улам болуш керек. Кече жолдо келатып улам айылга жакындаган сайын эмнегедир зааркана бердим, кысына бердим. Эртең менен жолдошум автовокзалга узатып келип, аны менен коштошуп жатканда анан автобус шаардын четки тамдарын артка таштап, биротоло жайыкка чыгып баратканда мен эч кандай өкүнүч сезбедим. Кайра шаарды табалагым келип, аны чанып бараткандай ызаланткым келди. Ошентет белем, эгер менин кетишим менен шаар эңшерилип катуу кейиште калары чын болсо, кайдыгер гана жөнөп кете бергем. Анан айылга жакындап жолугар тууган туушкандарыма кантип учурашаарымды, алардын суроолоруна эмне деп жооп береримди ойлоп, мен өзүмдү түлкү кууп жетпей кайра ээсине күнөөлүү шыйпаңдап кайткан тайгандай сездим. Ошого заарканып келаттым. Аялым оорукчал эле. Бая күнү шаардан көчүп жөнөгөндө ал ыйлап кеткен. Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, анын мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам. Айыптаганда аргам кайсы? Көөдөнүмдү ачуу зарына ачыштырып кала бергем. Эми үйгө жакындаган сайын аялымын нунчукпаган, бирок таарынычтуу көз карашын элестетип, аны көрүүдөн ого бетер заарканып келаттым. Улам өйдөлөгөн сайын тору ат кыйнала баштады. Кулакты өң гана тер басканы менен энтиккени катуу, тизелери араң бүгүлүп, араң жазылып, айылдан такалатып чыккан курч туяктары мерчемдүү жерине жетпей, кыр ташты жаза басат да мүдүрлүп кете жаздайт. Түшүп жетелеп алдым. Кыйнабай өтөккө таштап жөө деле чыгат болчумун. Эгер кайра артыма кайтар болсом, кайра кайтпайм. Бу тик бетти кыялап, нары төө карынга өтүшүм керек. Жанарага айттымбы жокпу? Бу жолу мен тоого 3-4 күнгө чыктым. Кыдырар жерим бир далай. Дагы бир топ чыгып барган соң, жаткан төнүн жумгагындай корум таштар көбөйүп, бет ого бетер тикеленди. Атты ош жерге таштадым да тайганды жетелеп, анан өйдө жөнөдүм. Улам өйдөлөгөн сайын менин да тизем бүгүлүп, көкүрөгүм ачышып чыкты. Жүрөк катуу кагып, 10 кадам тырмышып бассам да, дем алам, муундарым калтырап, араң таканчыктап турам. Тайган улам тумшугун көтөрүп аба жыттайт. Кыязы кийиктин жыты искелбей жатат окшойт. Болбосо кымшылап жулунмак. Мергенчи жанын жейт, үйдөгүлөр майын жейт. Муну да менден бетер күйүгүп баратканда бирөө айткан белем. Анан калса акактаган иттей оозуң менен дем алып кыйналганың жанга батат. Ойлойсуң, эмне азап мынча кыйналып? Кийиги да курусун, же алар мага тиген жыркыч беле өчөшүп сүрө куугудай.
Жетиги чокуга чыксаң, талайыңы табасың деди беле. Жеткен бийиңен кайра кайткың келет. Токтой калганда өпкөңө кагып артыңа кылчасаң, алыскы төмөндө желеленген боздун астында айылың кече эле эрте менен эле бейкапар жүргөн тынчтыгың калган. Бирок кичине тура түссөң эс алып каласың. Ошондо эртеден бери кыйналып чыгып келаткан мээнетиңди кыйбайсың. Кайткың келбейт. Жогору чокунун түбүнө эшилген мөңгүнүн алкымына аз эле калды. Дагы тырмышып жөнөдүм. Мен жалакаймын. Биздин айылда Абайыл деген мергенчи жигит бар. Далай жолу тоого бир чыктым. Катар басышып да көрдүм. Чендетпейт. Чарчайбы десең, ал деле кара көк болуп түтөп энтигип басат. Бирок өжөр жогорудан бир белгини көздөп коет дагы ошого жетмейинче дем албайт. Айерге бир аз эс ала коюп, андан өйдө дагы ошентип жөнөйт. Ал ортодо мен 2-3 токтойм. Же алчылап майда кыялап тик өйдөлөбөй, боорлоп кыркып кетем. Ал чокуга жетип кадимкидей эс алганда гана мен араң чыгып барам. Андан нары дагы бийигирээк чоку көрүнөт. Эчки теке тиги чокунун аскаларында жүр, эртегинди кеч кылбай деп ал дагы жөнөп берет. Анчалык эс алып үлгүрөр элек мен ошентип уттуруп коем. Эгер табият биздин шубагабызды чокуга бөлүштүрүп койгон болсо, мен дайыма куру кол калмак экем. Сыягы ошондой болсо керек. Чарчап барып, тик бетке чоң таштын тазанын топурак жыттанган коңулуна башты салып коюп, чалкаңан түшүп жатсаң, бул өзү бир рахат. Акырында энтикенин басылып, жерден сызына далың муздап, күн тийген көкүрөгүң кийим астында ысып, көздү жумуп, колу бутту сынуп таштап, бир кеңирсийсиң. Үстүңдө ысыктан бозомук тарткан асман, жаныңда акактап тайган жатат. Ал салаңдаган тилин жутуп бир азга тынч боло калса, бетегени тараган жел кулак учунда шуулдап, дүйнө адепки жаңы жаралгандагы ээн жапайы кейпинде тургандай сезилет. Шаардын кулак мээнин кужурун алган машинелери, күнгө күйгөн асфальт менен бензиндин жыты, кошоматчылык, көз карандылык, куулук шумдуктар, тыгылышкан жашоо, кыжылдашкан кезек күтмөйлөр, автобус, троллейбустарда автомат кассага бир тыйын да ашык салгысы келбей, майда сурап акыйгандар, жакшы идеалдар, жаман адамдар көңүлгө алууга арзубагандай жийиркеничтүү, маанисин жоготкондой майда көрүнүп, өзүңдү андан бийик сезесиң. Адам өмүрүндө бир жолу бийиктикти сезе албаса, кунарсыздыгы да. Үйлөнгөн жылдан баштап аялым экөөбүз бирөөнүн үйүндө акы төлөп, орусча айткандай частная квартирада туруп калдык. Ээси 60 ашып калган эткел, сары чекел, тумшугунун үстү тарам-тарам кызылданган киши эле. Багыбызга жакшы киши болчу, раматылык. Үй издебей кожоюн изде деген макал сөз бар шаарда. Биздин кожоюнубуз эс тартканы турмуштун шары катуу жерлеринде жүрүп, жакшы жаманды көргөн, нечен жооптуу кызматтарда иштеген, пенсияга чыкканына 2 жыл болгон түшүнүктүү адам экен. Менчик Волгасы бар. Тамды да келиштирип салыптыр. Кыргызча айтканда 10, орусча айтканда 6 бөлмө. Балдары эр жетип иштешет экен. Кийин чогулуп бир турсак баткыдай болсун деп салган окшойт. Адырынча ээн турганда не кажет? Аял экөө 3 бөлмөнү ээлеп, калган 3 бөлмөгө 2 түтүн жан кирдик. Бир бөлмөгө мен аялым менен, экинчисин бизден 1 жыл мурун окууну бүткөн жигит аялы менен, ортодогу бөлмө бир орток далис. Иван Карпович, кожоюнубуз, ачык айрым киши. Граждандык согуштун учурунда эле Кыргызстанга келип, түштүктөгү басмачыларга каршы күрөшкөн адам. Кыргыздын үрп адат, жол-жосунун билет, кыргызча суудай сүйлөйт. Сүйлөшкөндү жакшы көрөт. Басмачылар менен урушуп жүргөн окуяларды айтып отурса, өзүнчө узун сабак сөз. Кечкурун өзү айткандай, муруттун астына муруту деле жок. 200 граммды бастырып койсо, чечилип сүйлөп берет. 50 ашып калган, көкүрөктүү, колу балбырап жумшак, мүнөзү да колуна окшош Александра Васильевна аялы. Кийинки жылдары оорукчал болуп кеттир. Короо жайын зымылдатып кармаган, чачылганын жыйнап термеген ошол. Иван Карпович эриккенде гана багын аралап мөмө бербеген, өзү айткандай бойдок калган бутактарын кайчы менен кыркып койгону болбосо, көп жылдар бою кызматта жүрүп суук кол болуп калса керек. Көбүн эсе Волгасын айдап алып эртеден кечке балык уулайт.
Balık ulonu kumar tutkан adamlar көп emespi? Жыргалы эле ушунуку деп калат кээде Кадыралы Волганы тегерене басып. Биз качан жетер экенбиз? Кадыралы алиги ирегелеш коңшу. Аны укканда Иван Карповичтин көп кайталап айткан сөздөрү эске түшөт. Балдар, башыңар жаш. Бирок азыртан эске тутуп алгыла. Турмушта тандаган жолуңар түз болсун, ишиңер ак болсун. Дүйнө деген кыргыздар айткандай, алтын баш аман болсо табылат. Бирок кээде Иван Карпович кайта айтар эле. Учу силер кыргыздар абдан жалкоосуңар. Кымызга ныксырап, боордо жан баштап жатып көнгөнсүңөр. Болбосо карачы, шаарда менчигүйлүү кыргыздар кол менен саналат, деп каткырар эле. Кадыралы жашоо тиричиликке ыкчыл болуп чыкты. Көп өтпөй бир күнү айтып келди. Шаардын четинен участок кестирип алдым. Там салыш керек. Кантип саласың тамды? Баштап койсо акырындап бүтө берет да. Сени ашарга чакырам. Мен ойлоп акылым жетпеди. Байлыгыман арылайын десең там сал, күнөөмөн арылайын десең катын ал дегендей там салыш оңой иш бекен. Кирпичи, жыгаш тактайлары, жа дегенде мыктарына чейин түгөнбөгөн түшүктө. Анын үстүнө баары бекер келмек беле. Же арылайын дегенге батпай жаткан байлык бар беле. Кадыралынын кызматы дурус, башка да ишенген жери бардыр. Менин айлыгым 2 кабат болуп, иштен калып калган аялым экөөбүздүн тамагыбызга араң жетет. Жок, куруу бараны башка үйбөй, коммуналдык квартиранын кезегин күтүш керек. Иштеген жерде кезекке туруп койгом, 10-чу болуп. Кадыралы жаркылдап сөзгө кыйын, ачык айрым, кишинин ичи койуна бат эле кирип кетчү жигит. Сүйлөгөндө 2 жама жайынан шилекейи чыгып, аны качан жутат деп мен биякта кысталып ооз кургатам. Алтын шилекей деп койчу өзү. Чакырган коноктору ар түркүм, кээде салынып жаткан тамдын ашарына катышкан студенттер келет. Кээде мен иштен келатып эшиктин алдынан жеңил машина көрөм. Бир күнү келди ал сүйүнүп. Квартира алдым, дейт. Коммуналдыкпы деп сурадым. Ананчы? Тамыңчы берке, салып жаткан тамың, дедим. Анын дуалдары туруп калган, сатып жиберем да. Баарыбыз ал үчүн кубандык. Ажыр аш аяк ичип, жабыла көчүрүп койдук. Үйгө келгенде аялым капаланат. Эмне болду? Биз качан жетер экенбиз, дейт ал. Ошого элеби? Жакшы квартира экен, баары ичинде. Бизге тийгени сыртында болмок беле, шашпа да, дейм мен. Бир күнү сөз ортосунда Иван Карпович айтты. Көрүп турам, сен эч качан жакшы жашай албайсың. Эмнеге? Дегенсип мен аны карадым. Кадыралыны көрдүңбү? Киши менен киши дейт го силерде. Мен эчтеме дей албадым. Кээде чын сөздө адамды корунтуп коет. Өзүнчө ойлонуп басып турган Иван Карпович кайра жаныма келди да ийниме колун коюп айтты. Впрочем, и не надо так, как он. Здесь что-то нечисто. Күзүндө Иван Карпович дүйнөдөн кайтты. Алыстагы балдары келип шаардан эски кызматташтары, башкалар болуп көп эл чогулуп урматтап көмүштү. Чоң көчөдө веноктор чубалып, сөктүн артынан эл чубап, элдин артынан Волгалар, Москвичтер, башка машинелер чубады. Кадыралы экөөбүз бир катар баратат элек. Атаң көрүп, өлгөндө артынан ушунча машина ээрчисе, жакшы эле өлүм болот экен. Денем дүр эте түштү. Что-то нечисто деген Иван Карповичтин сөзү эсиме кылт этти. Баарынан да Александра Васильевнага кыйын болду. Күйүтүнө өзүнүн эски кесели кошулуп катуу жыгылды. Балдары акылдашып энесин көчүрүп кетмей болушту. Тамды сатууга бүтүм чыкты. Биз эмне кылабыз? Дейт аялым. Бул суроо менин көкүрөгүмдө да турган. Эмне кылмак элек? Отура беребиз. Там менен кошо сатылгансып, кызык болот экенсиң, дейт аялым. Мен аргасыдан күлүп жибердим. Аялым да айтарын айтып алып, кайра өзү күлдү. Бирок биз ал тамда отурбадык. Жаңы кожоюн келди. Жакшылап карасаң, адамды сырт кебетесинен улам мүнөзүн, кесибин болголоп билүүгө болот. Жаңы кожоюнубуз сыйкы, соода тармагында болгондо да сатуучу эмес, завхоз сыяктуу жумушта иштеген неме көрүндү. Богого эгин тээп семиз, кандайдыр кир сезилип, ачык жерде күн астында көп болобу, назили сары өңү тотуккан, тамак жесе ууртунан майын сарыктырып буурдап жеген адам экен. Кадыралынын ордуна эч ким кирген эмес. Бир чоң тамда аялым экөөбүз гана турчубуз.
Ал келди дагы. «Ну что ж, дорогие гости, придется вам освободить дом», — деди. «Нахлебников у меня достаточно, чтобы заполнить его». Эмне кылмак элек? Ээси келсе бесин бер деген. 2-3 күн турууга уруксат сурап алып, квартира издөөгө кирдим. Жакын тегеректе аялым арытты. Алысты мен кыдырып жүрдүм. Остановка сайын акыйып зым карагайларды карай берем. Квартира берилет деген сөз жазылган алакандай кагаз болсо, жулуп чөнтөккө салам. Адресин көчүрүп жазып алса деле болор эле. Дагы бирөө окуп менден мурун илип кетпесин деп жетпей жатып кызганам. Ар деме учурунда кыйнаса, оор жеңилине карабай, дүйнөдө андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт пендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн обол. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жинкеним куруганда кайра барып, ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап айылдан шарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен, илип кетишет. Ошентип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндө ишке барарда 1 саат, иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин гөңканага окшогон квартирасына туш болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жадап бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен. Коросу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта ажаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиге гөңкана, ортого чакан алчабак, калган жерине козу кулак пыяз айдаптыр. Жанагы көк базардын кемпирлеринен болсо керек деп жорудум. Мен квартиранын ичи сыртын айландыра карап жүргөндө кемпир эшик алдында ордунан жылган жок. Бек буулган чанаштын оозундай бырышы көп оозун кымтып, көздүн төбөсүнөн тиктеп отурду. Карап бүтүп, анан акысын кестик. Чынында ошол акынын 3 айлыгын чогултса, ушунчалык жер кепе жасап алууга болор эле. Бирок макул болдум. Анан кемпир сурап калды. «Дети есть?» «Нет», дедим, оюмда эчтеме жок. «Жена работает?» «Нет», дедим. «Ну ладно, переезжайте». Ошону менен жаман да болсо баш калканыч тапканым үчүн балдарына эт тиштеп келаткан мышыктай гудуңдап аялыма жөнөдүм. Сүрөттөп айтып берсем, оболу ал көңүлдөнбөдү, бирок кожоюн да шаштырып жатканын ойлоду окшойт. «Теги бир көрүп келеличи», деди. Эрчеси эрчишип бардык. Үйүндө күймөнүп жүргөнбү кемпир көрүнбөдү. Ит байлануу жетпейт. Өз үйүбүздө корого киргиздим да көргөздүм. Аялым жаңы тамынын оозуна токтоду да, ичинде жылан бар экенин билгенден бетер кирбей койду. Чын эле көңүлүнө жакпай турду. Тиштеп келген эте сасык чыгып калган мышык кейиптедип, жанында мен турдум. Качан келгенин байкабаган экенбиз, аңгыча артыбыздан кемпир унчукту. «Нет, нет, милые, не пойдет. Я вас не пущу». Чочуп кеттик. Чүрүшүп артыбызда туруптур. «Что ты меня обманывал?» деди кемпир мага. Анан аялымдын чедирейген курсагын чогуду. «Это что? Не котик же родится? Шум, плач, а еще подрастет, будет топтать зелень. Нет, милые мои, поищите другую квартиру, я вас не пущу». Деп кемпир жебирей берди. Биз нес болуп калыппыз. Оозго сөз кирбеди. Үрөөбүз учуп короодон чыкканча шаштык. Үйгө жеткенче аялым экөөдү унчугуша албадык. Баланын үмүтүндө жүргөн кош бойлуу аялыма мен атайлап ээрчитип келип алиги жаман сөздөрдү уузгансып, өзүмчө шылкыйып бардым. Квартира эптеп табылды. Бирөөнүн жайкы кухнясы бар экен. Астык кампа, үстүндөгү бир бөлмө балакана биздин жай болду. Андан кийин канча квартира алмаштырбадык. Бирок кыз алган жарың сыяктанып, биринчи турган квартираңа жетпейт экен. Баягы көчөдөн өтүп калсам, Иван Карповичтин тамы көзүмө жылуу учурап, киргим келчү. Анан Александра Васильевнанын тагдыры эске түшүп, азыр кандай абалда болду экен деп аяп ойлонор элем. Жогорку аскадан таш кулады. Акактабай тынчып калган тайган сел тең этип ыргып турду. Ойго алаксып көп жатып калыпмын. Таштын коңулдан мен да турдум. Күн түштөн кыңкая берген экен. Мергенчи болсоң мендей бол деп өзүмө күлдүм. Эми мөңгүнүн түбүндө кийик калды дейсиңби? Бирок ушунча болуп чыгып келген соң барып кайтайын дедим. Кереге сакал мөңгүнүн түбүнө бардым. Үстү жак көк жаламазоо, асты шагыл, туш тара баска. Жанарак төмөнкү тектерде сарыккан суусунан башталат.
Бирок ачык агып жаткан суу жок. Шагылдын асты шуулдап, эки жактагы аскалар жаңырыктап турган. Эки асканын ортосунда бет алдыдагы эшлеген мөңгүнү аңырая тиктеп турган Тайган экөөбүздү ушул чокунун жумгагына салыштырып, сырттан көргүм келди. Адамга караганда чиркей менен кумурска чоң да, күчтүү да экен. Байкуш адам. Анын тагдырына кейисе да, сыймыктанса да болот. Кийиктен дайын жок. Менин көзүм эмес, Тайгандын жытчыл мурдуна эчтеме илинбеди. Бүгүн бу жерге жуушабаса керек. Жаңы коргол көрүнбөйт. Бирдемеден үрккөнбү же башка себеппи? Айтор бүгүн да кече да келбептир. Ага мен кейген деле жокмун. Тайганды агытып жиберип ташка көчүп бастым. Бир азга отурдум. Тайган алыстап шимшилеп кетип, шагылдын таштарын шылдыраткан шыбырты угулбай калганда, көрүнбөгөн суунун шары кайрадан бүт ааламга толуп мени курчап калды. Сүрдүү доош. Бул доош ушул улуу чокуга гана жарашкандай. Чоку болсо көкүрөк керип заң каят. Эгер ал болбосо үстүндөгү калдыркан асман кулап түшчүдөй. Кең көкүрөгүндө анын сүрүнө билинер-билинбес калтарып, улуулугуна апкарып мен отурам. Бул бийикке канатты учуп жетпейби? Асмандан окоттой тирүү караан жок. Бирок ушул бийикке жеткен Тайган экөөбүз эле десем, жакаман жеңиме учуп конуп бир чымын жүрөт. Маңдайдагы улуулукту ага ыра көрбөдүм. Кагып өлтүрүп салдым. Ыйык, улуу жер болсо да, адам эмнелерди илештирип келбейт. Канча миллион жыл, канча миңдеген кылымдардан бери турат болду экен ушул тоо, ушул чоку. Геологдор муну жаштоо, көп болсо 50 миллионго чыкты дешет. Кызык, миллион деген сан мага аз көрүнөт. Андан көрө нечен миң десе кыял жетпечүдөй алыс. Сезим менен эсептешпей факт деп кашайган илимпоздор мунумду кыргыздын терең эсеп чоң илимден артта калганы дешер. Айтса айта берсин. Кимдин оозун ким тыймак? Өзүнө ынсап бербесе. Ошентип мен ушул карт, ушул жаш чоку менен бетме-бет, оозмо-ооз сүйлөшкүм келет. Бул чокунун көз алдынан кандай доорлор өттү экен. Адамзат жарал электи эле адыркыдай болуп шагылдын астынан көрүнбөгөн суу шаркырап, аскалар ушинтип жаңырып турду экен. Адам акыл эсине киргенден бери бул чокуга убайын көрсөттү экен. Ал чокунун убайын гана көрүп, эсесин кайтарбай келетабы? Бизден кийин бул чоку канча кылымдар турар экен. Атаң көрүп, бу дүйнөдө түбөлүктүү деген нерсе болсо, ушул тоо, ушул жаратылыш, ушул дүйнөнүн өзү го. Анын жанында адам өмүрү бир жылт этип өчкөн учкун тура. Аны ойлобой дагы айлыктан айлыкка жетиш үчүн күндүн тез өтүшүн каалайбыз. Адыркы чымындай болуп. Чоку тоготпойт. Теңине алып жооп бербейт. Шуулдап жаңыргандан башка тили жок. Же ушул доош анын тилидир. Адам өзүн гана акылдуу, тилдүү ойлоп, башка макулуктарды төмөн санайт эмеспи? Балким бул таштын да тили бардыр. Мунун тирүүлүгү адам тирүүлүк деп эсептеген тирүүлүктөн башкача тирүүлүктүр. Болбосо жаратылыш акыл эсти учкун мисал аз өмүрлүү адамга гана берип, түбөлүктү өзүн куру калтырды дейсиңби? Түбөлүктүнүн акыл эси, тили биздей күнүмдүктөргө түшүнүксүздүр. Мындай ойлордун түбү тыянага болчу эле. Бул ойлор жалгыз менин башыма келди дейсиңби? Илгертен бери нечендир баш катырып өткөн ойлорда деп ордуман турдум, артыма кайттым. Күн кечти электе төө карынга өтүп, кечки жайтты карап, болбосо да эртерээк түнөк жай таап алыш керек. Атка бет алдым. Жогору аскан түүнө шимшилеп кеткен Тайган менин басканымды көрүп жете келди. Менден озуп, таштардын коңулдарын шимшип жөнөдү. Күн 5 болуп калды. Шагылдан өтүп, кайра жанагы корумду аралап келатсам, Тайган бирдемени кажылап жатат. Барсам кулжанын башы, чоң кулжа экен. Мүйүзү 2 оролуптур. Кече күнү атылган го. Мүйүздүн шакектенген түүндөгү сөк кызарып жаңы. Тиги жуушодо кийиктин жыты калбаганы ушу тура. Бирин окко берип, үркүп кеткен белем. Кулжанын башы мүйүзүнө кызыккан немеле артынып кетпесе, мергенчилер алып жүрбөйт. Чарчаган атка өзүнчө жүк. Бирок бу баш жаңы болгону менен көзү, мээси оюлуп, маңдайында бир чымчым куйка жок. Түлкү акең түнү менен ары одарып мүлжүп, бери одарып мүлжүп, биротоло тазалаган соң эки мүйүздүн дал ортосуна как чекенин үстүнө саңдап кетиптир. Карап туруп түлкүнүн кылыгына күлдүм. Кээде кыжырың келгенде аргасынан күлөсүң. Чоң кулжанын как чекесинин калыңдыгы бир элидей болот.
Анча мынча жерден чыпет менен ого теше албайт дешет мергенчилер. Өзүм атайлап атып көргөн эмесмин, болсо болот. Эми ошол ок өтпөгөн как чекенин түлкүнүн кордогонун карабайсыңбы? Кулжанын бир шыйрагына тең келген түлкү. Жа дегенде бекер эт жеген ыраазы болуп кете берсен, Жок, өлгөндүн жазасы көнгөн кылып, кулжа жамандыгынан өлгөнсүп, адалды арамдык жеңгенсип. О, жаратылыш, сенин адилдигиң да, адилетсиздигиң да ушуго. Ар демелер ойго түшүп, төмөн илки бастым. Төөгарын демекчи аты куп жарашкан. Буржук-буржуктанып домпоюп, араласаң бир жери казан чуңкур, бир жери тоолок дөбөлөнүп, өзүнчө эле тазаланбай жаткан төөнүн карыны. Төмөн алыстан карасаң төөгарын сырын айтып тургансыйт. Кыязы бир доорлордо Манастын чокусунун сол тарабында, андан бийик чоку болуп, жер титирегенден уланбы, ал чоку талкаланып, бери төмөн көчүп келип, жумурланып токтоп калгандай. Төөгарынды аралаганда күн дигер болуп кетти. Манастын чокусунун көлөкөсү төөгарынды акырын каптап баратты. Мен туш тарапты акмала ай карап, жай бастырып жүрүп отуруп, наркы күн тийген бетке жеттим. Көлөкө артыман ээрчип бара берди. Төөгарындын ичи көбүргөндү көк жашан келет. Кийиги оттоор жери көп. Дүрбү салып жогору мөңгүдөн бери кыркып карап отурсам, жана мен өткөн капталда жайытка жаңыдан чыгып келаткан аркарларды көрүп калдым. Наркы көлөкө түшкөн кокусудан улам бир-экиден чубап чыгып, токтой калып, чар тарапты сактана карап, боордо келе атышты. Көлөкөлүү жерде жүргөндүктөн түсү да ана билинбейт, бирок жондору кызгылт күрөң тартып калганы сезилип турду. Эки аркар башкалардан ирдирөөк экен. Жанында козогалар ойноктоп, андан-мындан чөп башын бир искеп коюп жүрүшөт. Алар да багалаңдан өтө баштаптыр. Көргөнүмө кумаарланып карай бердим. Эми аларга жетиш кайдан? Жеткиче эле караң кирип кетер. Демек, көз кумарын кандыргандан башка чара жок. Көлөкө жылып мага жетти. Менден өтүп, арттагы бетти таянып кетти. Мөңгүдөн сыдырым жел урду. Аркарлардын караны үзүл-кесил гана көрүнүп калды. Ушинтип бүгүнкү мергенчилик тамам болду. Мөңгүнүн музунан эрдин жумгагындай бир кертим алдым да, түнөк издеп өңөрүп төмөн бастырдым. Төөгарынды этектеп келип, чоң жарака таштын түбүнө түштүм. Өзүмө ык, атка оттуу жай экен. Тоо арасы адатынча бат эле көз байланып келди. Эр токумду алып, атты тушап кое бердим да, отун терип кеттим. Бат эле каш карайды. Куураган арчадан бир кучак терип келип от жактым. Мөңгүдөн сындырып, чайнеке салып чай кайната баштадым. Түнкү сыдырым суук тартып, Тайган экөөбүз тең отко ыктап отурдук. Бүгүн анча көп баспасам да, чылгыйлык кылып атка урунуп калганбы, эки жоонсаным салмактанып ооруп, белим уюп, оттун кашында эрге чыканактап мен жаттым. Күлдүн пыры учса же арча чатырап, учкуна атылса дирт этип коюп, көзүн кыбыңдатып, эки колуна чочойо таянып Тайган отурду. Оттун жарыгынан айлана биротоло капкара болуп, нарытан аттын күртүлдөтө чөп чайнаганы гана угулат. Кээде үстүбүздөн канаттарын шуулдатып, үкүбү, байуулуу учуп өтөт. Жогору аскадан таш кулап, бир топко шалдыртап келет да, кайра тым-тырс болуп калат. Элее калган Тайган экөөбүз да тынчтанабыз. Ал экөөбүздүн кулагыбыз түндө көңүлүбүз кайда экенин өзүбүз билбейбиз. Баат эле суу ызылдап кайнап чыкты. От көкүрөккө тээп, Тайганды да тумшук ысып, кетенжиктеп калганбыз. Чайнеке чай салдым. Куржунду жая салып, ичиндеги 3 жапкан нанды алып коюп, үйдөн камдап беришкен түйүнчөктөрдү алып чече баштадым. Бир түйүнчөктө 10 чакты кертим чакмак кант, бир түйүнчөктө 2 тоолок пияз жүрөт. Мунун кереги деле болбой калды. Жана көбүргөн тере келген. 3 түйүнчөктү жазып коюп, калай кружкага чайдан куюп, канттан салып, ышкырылтай ичсең, өмүрүңдө эч качан мындай даамдуу тамак ичпегендей болосуң. Ах, дедим чайды уртап, ысык демин кайра үйлөп. Биз деле Хемингуэйден кем жашабайбыз? Анан маңдайымда чоочоюп, менин кыймылымды ээрчи карап отурган Тайганга жарты нан таштадым. Ме? Хемингуэй демекчи чай ичип отуруп оюманын Африкадагы аңчылыгына кетти. Өзү эркелеген аялы, кызматчылар, жол көрсөтчүлөрү болуп бир үйүр журт, жүктөрүн тарткан машинелер,
Өздөрү мингенге башка жеңил машиналар мылтыктын ар түркүмү эрте менен даярдап койгон тамактан тоюп алып, жандоочуларын ээрчитип арыстан буйвол уулап кетет. Ол жолу болбосо куру кол лагерине кайтып, кол ваннага түшөт, кийимин алмаштырат, анан оттун кашына отуруп алып, виски садовой ичет. Жок, анын аңчылыгынан меники кызыктуу сыяктанды. Же азыркы абалымдан ардандымбы, иши кылып кемүнгейге суктангым келбеди. Аныкы тим эле мырзалык сейил көрүндү. Анан дагы кандай кыйын акыйкат, жазуучу болгону менен төрөлүк тегин кое бербейт экен го. Бөтөн жерде көп атар мылтыкчан аңчылык кылып жүрүп, жергиликтүү элден найзачан аңчылык кылган бирөө жарымын көрүп калса, алардын аңын алардан кызганат. Неси болсо да, эрин күйгүзгөн калай кружкадан ширин чайды виски садовой деп ичип отурдум. Чайды ичип бүтүп, дасторконду жыйнап отту дагы күчөтүп койдум да, төшөгүмдү салдым. Эрди жаздап, жумшактап үстүнө желдикти коюп, ичмектердикти астыма төшөндүм. Көрпөчө менен бөктөрүнө келген күпайке жуурканым болду. Бирок азыртан жатыш эрте өңдөнүп, жууркандын үстүнө бүкүлү бойдон чалкаман түшүп, талыкшыган денемдеги чарчоонун ырахатын тыңшап, ободогу жылдыздар менен оттон учкан учкундар аралашып, асман жердин ортосунда уюлгуп ойноп жатышкандай. Ошентип жатып уктап калыпмын. Түн бир окумда ойгонсом тишиме тийбейт. От алда качан өчүптүр. Тайган бүрүшүп аягымда төшөктө жатат. От өчкөнгө асман чаңкайып, жанагы жылдызлар жанагы эле орундарында жетигендин кочушу гана казандан бирдеме сузуп алгандай чалкалап калыптыр. Жана чыга элек ай алда качан түштөн оп, Манастын чокусунун далдасынан шоолаланып турат. Тоо арасы ала көлөкөлөнүп, сүрдүү, жогорку мөңгү ай нуруна чагылышып кашкаят. Мен турган жерде чокунун көлөкөсү калдайып басып турат. Аттан дайын жок, караны да көрүнбөйт, шыбырты да угулбайт. Болбосо төмөн сууга түшүп кетсе керек. Бүткөн боюм тырышып калыптыр. Чиренип жазылгым келет. Чиренсем тарамыштарым үзүлүп кетчүдөй чоюлат. Атка аябай урунганым адыр катуу билинди. Отту кайра жакмакчы болуп басайын десем, эки жоонсаным сүйрөлбөй жан башым белим ооруйт. Аттан теке тука болдум. Отту кайра келгенде жагармын деп төмөн бастым. Эгер ат төмөндөн суу ичкен соң, тетирисине алса андан ары айылга айдасың деп жүрүп кетиш ыктымал. Аттан айрылсам, тоодо менин күнүм эмне болот? Мылтыкты алдым да ооруган жериме карабай акырында ылдыйладым. Бир аз бара түшкөн соң, сол жагым капилеттен шыбыртап калды. Байкоос бараткан жаным чочуп кеттим. Карасам тайган, ал артыман жете келер эсимде жок. Жаныма тайган пайда болгондон кийин аны караан тутуп, тоо түнүнөн сүрдөбөй калдым. Айтканымдай эле ат булакка жетип токтогон экен. Суусунун кандырып, дагы бир аз чөп чалган окшойт. Азыр курсагын кампайтып үргүлөп туруптур. Таанышына менден мурун жете барам деп тайган аны да бир чочтуп алды. Булак менен менин түнөгүмдүн ортосунда ит тапкан жер экен. Кайра атты жетелеп жөө чыгып келатканда билдим. Жакшы жери үшүгөнүм өтүп, өр талашканда кайра күйүгүп тердеп чыктым. Кураган арчалардан тере келдим да, отту жаңыртып жаап коюп, төшөгүмдү таштын жаракасына жакыныраак ыкка жылдырып, чындап жатмак болдум. Бирок уйку жок. Арча чатырап, учкундары мага чачырап, күйгөнүн карап жаттым. Жана төшөккө учкун түшпөгөнүн кара. Бирок уйку келбеди. Жан башыман таш өтөт. Колумду сойлотуп, улаан бирин алып таштайм. Бир аздан кийин кайра эле башка жеримен өтөт. Жана уктаганда бу таштардын өтпөгөнүн кара. Уйку келбес болду. Туруп олтурдум. Ай чокунун далдасынан дагы нарылап, жогорку мөңгү да эми кашкайбай күңүртөнүп калды. Тоо койну дале уйкусунан ойгонбой, тынч, сүрдүү. Бул сүр сырдуу сүр. Адамды коркутпайт, түрлөнтөт, апкаарытат. Улуулугунанбы, эендигиненби, же ушул экөөнүн теңби айтор, мен апкаарып отурам. Шаардын түнкү эң көчөлөрү эске түшөт. Анда капыстан хулиган жолугабы деп чочулап басасың. Же өзүң кичине ала күбө болуп алсаң, бирөө жарым жолукса тумшукка коюп өткүң келет. Бирде кимден чочумак элем? Тоодо жалгыз адам, өзүм. Бирок апкаарым. Таң атары жакындыгын билгизип, мөңгүдөн сыдырым суук жел жүрдү. Тайган бүрүшүп келип жаныма жатты. Анын да уйкусу жок. Кыбыңдап отту карайт.
Улам арчаны сыныктарынан отко таштап коюп, табына денем кеңирсип мен отурдум. Үй деген ушуда, деп өзүмчө күлүп. Түндүгүң асман, керегең таш, төшөгүң таш, квартира деп шаарда сандалып жүргөнчө, деп коем. Ушул абалымда бул оюм өзүмө жакты. Шаарлыктар суктанган, алардын баардык комфортко жеткендери эрмек таппагандан улам тоо деп шыпшынып кыялданган романтикасы менин ушул таптагы чыныгы жашоом болуп жатканыңа корстон болдум. Таң кулан өксө алганда кече-кечинде аркарлар жайылып чыккан боорго жөнөш керек. Жеткенче шоола тарап жарык болуп калат. Андан кечиксем күндүн мурду көрүнөр менен аркарлар нары тоо ашып кетет. Жел да күн чыккыча бет алдыман согуп, менин жытымды артка айдайт. Ушинтип план түзүп койдум да анан адатымча кыялга баттым. Буюрса түнү менен жуушап, башын жерден албай жаңыдан отко кирген аркарларга өңүп таңга жук барсам, анан алардын бири кулагын текчейтип башын көтөрө калганда ок чыгарсам, ал куласа, калгандары качып бергенде узатпай дагы бирин жыгып калсам, эгер жарадар болуп качса тайган бар, эки аркарды атка теңдеп артып кеткенге да купу ылайыктуу. А үчүнчүсү болуп калсачы? Ажап эмес да. Биринчиси эле бир эле октон кулап калса, калгандары элеңдеп аны тегеректеп калса, анда бирин, анан качып бергенде бирин жарадар кылсам, аны тайган тиштеп жыкса, байкостон үн чыга күлүп жибердим. Тайган селт ыргып турду да, обол кайдан үн чыкканын баамдай албай, жүгүрчүдөй жүткүнүп кулак туруп калды. Мен да күлдүм да, аны башынан сылап жошуттум. Мен кыялыма күлдүм. Азыркым эмес, деги ишке ашпасын билип туруп, дамамат ушинтип кыялдана берген адатыма күлдүм. Бул өзү эмне мүнөзбү? Же жолдон кошулганбы? Качан болсо ушул. Былтыр шаарда жашачууда не бир кыялдарга берилип, аягында өзүмө далай күлгөм. Ошол кухняга туруп калган жылы кыш катуу болду. Былтыр эле, жок, мурдагы жылкы кыш экен. Астыбыз пол, полдун асты темир бетон плиталар экен, подвал, кампа жабдылганда. Кышкы аязда темир бетонун муздач болсо, муздун үстүнө жылаңач отургузуп койгондой. Отунду эптеп камдап алганбыз. Бирок буягынан жаксаң буягыңан өчөт. Бет алдың жылса көчүң менен аркаң муздайт. Кышкы чилдеде аялым төрөп, төрөт үйүндө 10 күнчө жатып калып, ошондо мен көргөн азапты айтпа. Аялым үстүнө жаап турганга мурун үй ичи дуруш турбайбы? Ал жок, мен эрте менен бир жаап коюп ишке кетем. Кечинде келсем үй ичи муздаткычтан бетер болуп калат. Жалгыз өзүмө эчтеме эмес экен. Болгон журган түшөнчүлөрдү аст үстүмө үйүп алып билбей калам. Наристе бала менен жаңы түргөн аялыма кандай болор экен деп тарткан убайым ушул болду. Жарыкчылыкка жаңы келген бала бу дүйнөңөр өтө суу экен деп кайра кетип калбас бекен деп корком. Чыгарына 2 күн калганда иштен атайын суранып алдым да кечке меш жактым. Кичине жылымсырап калды. Болгон жалгыз керебетти мештин түүнө жылдырып келип койдум. Мурунку ордуна жылуулук жетчү эмес. Ошону туура кылыпмын. Иши кылып баланы жерге тигизбей кармадык. Жатканда ортобузга алып жатабыз. Обол уктаганда басып койбос бекенбиз деп коркуп жүрдүк. Кийин көнүп кеттик. Көнгөнүм ушунчалык. Азырда бир жамбашман жатсам, ошол капталым биротоло уюп оорутмайча оодарылбай жата берем. Адам көнбөс бале барбы? Бала да көндү суукка. Кайра чыйрак болчудай көрүндү. Иштегилер сураганын, баланы ортого алып жатып жүргөнүбүздү жаңы тапкан айла катары мактаныш менен айтсам бир аял: "Ну это же не гигиенично", дейт. Жашоом алардыкындай эле деген кыял кылып, сыр бербей жүрчү элем уялып кеттим. "У нас все микробы замерзли", деп тамаша менен кутулдум. Бала эчтеме болбоду. Ошол кыштан аялым оорукчал болуп чыкты. Жаңы төргөн неме баланын киргогун жууп, колу суудан кургабайт. Көмүр жагып, күл түзөгө чолосу тийбейт. Ал аз келгенсип айдын аяк ченинде акчадан жуташ адат болуп кетти. Ичкен жегени дурус болбосо тыңы элек немеге ал да кыйын экен. Иши кылып кышы менен ооруканага 3 жолу жатып чыкты. Андан деле оңолбой ден соолугу начарлай берди. Кырсык адамга бир жабышса биротоло төбө асты кылып алат эмеспи? Күн жылымдап, февраль аяктап калган кез эле. Мен дүкөнгө барып, нан сүт алып келдим. Калган тыйынга сатучу өтпөй жаткан лотерея билетинен бирди берди. Мейли деп алып алдым. Үйдө да мурун алынган 2-3 бар эле. Баарын алып номерлерин карап отурдум да өзүмчө кыялга баттым. Ушулардын жок дегенде бирөө утса, Волга утса, сатып жиберер белем.
же minip жүрөр белем. Өзüm төлөмөр үйдө турсam, мингеним Волга болсо кууп жарашат да. Сатсам, баасын эле сатсам. Жок, баасынан ашыра сатса деле алчулар көп дешет. Бая күнү ким айтты, бирөө Волга уткан лотерея билетин 2 Волганын баасына сатты дейт. Алар анча акчаны кайдан табат? Жейт да. Азыр жебеген киши жок окшойт. Газвада саткандан баштап. Мен өз баасына эле сатат элем. Анан акчасына тамды чекесинен чертеп туруп сатып албаймбы? А эгер ушу билеттерден 2 утуп калсачы? Макул. Бирөө Москвич эле болсун. Анда Волганы сатып, там алып, Москвичти минип жүрөр элем. Жок, Москвичти сатыш керек. Ошонун кунуна деле ойдогудай там келет. Мингенге Волга жакшы да. Анан Гарис полкомдун жанынан башымы чыгарып өтсөм, дем алыш күндөрү үй бүлөмдү салып алып, шаардын сыртына чыгып кетсем, азыр минбеген Волганын кийин картайганда керек эмне? Кээде аялымдан уурданып, кыздарды салып жөнөсөм, анан күлүп жибериптмин. Ит экенсиң дедим. Иймейип баланын туңгагын жууп отурган аялым чочуп кетти. Ким? Мен болсо каткырдым. Оорукчан адам таарынгыч болот. Эмне тилдейсиң? Дейт аялым. О, жок, сен эмес, ушул жакта бирөө. Жогору аскадан таш кулагандай болду. Шаардагы баштан өткөргөн өйдө ылдыйларды ойлонуп отурам. Жогору аскадан таш кулагандай болду. Тайган ордунан аткан бойдон кетти. Ак кыялың менен көрө дагы кечиктимби? Дедим. Мен туюк төргө жеткенче күн көтөрүлүп калды. 2-3 күн жүрүп эчтеме ата албай кетемби деп чындап ардана баштадым. Милдетим кийик атыш болбосо да мылтык алып тоо аралап жүргөн соң, канжыгам курук айтсам көргөн киши күлбөйбү? Төөгарым болсо эчтеме бербеди, балким берет беле, эгер менин кыялдарым болбосо. Таңгамал тайгандын артынан мен да тура жөнөдүм. Чыгыштагы тоо баштарынын арты шуулаланып, кадыресе жарык болуп калганда аркарлар жайылган боордун астына жеттим. Тайган алыс кетпей эле токтогон экен, байлап алгам. Түз чыгып барышка жайыттын чет жакасы ачык көрүндү. Кайрадан төө карынды аралап имерли кеткен жылга менен өрдөп отуруп, болжолумдагы аркарлардын капталынан чыкмакчы болдум. Курсак ачып, каруу кетип, тердеп бурдап, мерчемдүү жерге жакындаганда Тайган жулуна берди. Берер болсоң бери көр деп, жүрөгүм ого өтөр аптыга кагып, катуулай бастым. Кара тер чыгып алган соң өпкөң шамалдап, күйүккөнүң да билбейт экен. Саладай болгон жылгадан чыга бергенде Тайган тыбырчылап, каңшылап жиберди. Анын башын жерге ныгыра басып тыңшай калдым. Болжолумда аркарлар 50 метрче келген өйдөңкү тектерде болуш керек. Бирок аерден үрккөн дабырты угулбады. Аңгыча жогорку асканын түбүндөгү чагыл шагырап калды. Иш ошондо эле бузулган экен. Мен энтек тентегим чыгып өңүткө жеткенче, күндүн нуру асканын уштарына боелуп, анан ылдый жайыла баштады. Тайган жанагысындай жулкунбай калган. Ошондо шекшип өңүттөн баш баксам, тектерде аркар турмак бале да жок. Улам соксоюп көтөрүлө берип, акыры тикемен тик турдум, ары бери бастым. Жаңы корголдору жайнайт, жуушаган жерлеринин чөбү жапырылып жатат. Мен жерден эз карасам Тайган акыйып, кыр-кыр башын карап, таңкы суук желге көзүнөн жаш чууртуп отурган. Агытып жибердим эле, тик өйдө салып уруп жөнөдү. Багытын уланта андан озуп карасам, күндүн нуру жаңы жайылган кырдан 11 аркар чубап башып баратыптыр. Кызгылт күрөң жондору күндүн тамылжыган нуруна чагылышып, эртең мененки закымда өзүл кесил кооз элес болуп, менин карматпаган кыялдарым сыңары кыр ашып кетип баратышты. Көрүп туруп ушундай асыл макулукту аткын келбейт, бирок аттырбай кеткенине ичим ачышып калды. Эми мына төө карынды кыркып өтүп, туюк төрдөн сол ыптасындагы мөңгүлүү бийик тоонун түбүндө турам. Туш-тушунан тик болгону менен, ушул тоонун башында кашка баш кишинин төбөсүндө болгон 1 гектарча тайпаң бар. Ал тиги көрүнгөн мөңгүдөн да жогору. Кийиктерге беймарал жайыт. Аерге аюу да келип калат дешет. Өзүм көргөн эмесмин. Эми ошол кашкага кай жагынан чыксам дейм. Төрдү алкымдап барып, анан дагы атчан бир топ жогору капталдап чыккан жолу бар.
Мергенчилер менен мурда бир чыгып көргөм, бирок азыр аякка желкем жер тартып турат. Алыс. Бу бетинен бирөө жарым чыкканбы жокпу билбейм, бирок берден караганда оңой эле көрүнөт. Болгондо атты ушерге таштап жөө чыгыш керек. Несі болса да кичине ойлонуп алууга суу жегине түштүм. Күн кадыр эсе ысый баштады. Бирок таштан ташка жанчылып аккан суунун салкыны жан жыргатат. Эртең менен тамактанбай күйүгүп тоого чыгып келгенге кардым катып калыптыр. Жата калып тиш сындырган суудан ичтим. Анан нам алып жедим. Анан жалпак таштын үстүнө чалкаман жатып алып, чыгартуунун башын карап, чыкпай эле койсом эмне болот? Акыры ата албагандан кийин деп ойлодум. Бирок бул оюм могу таш үстүндөгү жыргалыман улам пайда болуп жатканын баары бир чыгарымды билип ошондон ышынып жаттым. Ушинтип көздү жумуп коюп чалкамам түшүп жатсам, кандайдыр бүркүттүн шаңшыганы угулду. Көзүм ачсам асман ачык. Тик каратпаган күндөн башка эч караң көрүнбөйт. Бирок бүркүт дагы шаңшыды. Кызыктым. Ошондо тиги мөңгүлө зооканын далдасынан эки бүркүт учуп чыкты. Биринин чеңгели куру эмес, тарбайып салаңдаган бирдеме кармап келатат. Аңгыча ал чеңгелиндегини кое берди. Шаңшыганы угулду. Кийинкиси шук-шурлуп келип илип кетти. Мен дүрбү салдым. Чеңгелдегиси аркар экен. Айран калыпмын. Эки бүркүт аны алмак салмак алмашып, мен жаткан туюк төрдүн үстү менен тиги саятчынын аскаларын карай алып баратты. Дүрбү салып жаттым. Аркардын али жаны бар окшойт. Кыбырагансыйт. Бирок ал ушул бийиктен куласа өлөрүн билип, андан көрө өпкө жүрөгүнөн өткөн уу чеңгелдерге кайыл болуп бараткансыды. Албетте аркар антип ойломо кайда. Жонуна мыкчылып, төрт аягы төмөн салаңдаганы менен мойнун кейкейтип, жерде карагысы келбегендей өйдө бүркүттү карап бараткандан улам мен ошентип ойлодум. Эки бүркүт улам бир колу талып кеткенде шаңшып таштап жиберди. 50 метрче ылдый кулаган аркарды экинчиси шуулдап жетип, андан ары илип жөнөп, менин үстүмөн алып баратты. Бара келде, дедим мен алардын күчүнө. Күчүнө мурунда эрдигине ушундай бийик үчүн жаралганына суктанып өзүмчө толкундап. Аздан соң бүркүттөр аркарды саятчынын аскаларына алып кирип кетти. Кыязы анда уясы, уясында балапандары бар го. Биздин шарга кээде көбүнесе кышкы чилдеде ажайып гана, орусча айтканда, зверинец келип калар эле. Кышында келген себеби анда ысык өлкөлөрдө жашаган пил, маймыл, тоту куш өңдүүлөр үчүн биздин түштүк ыңгайлуураак болсо керек. Ыңгайлуу болбой курусун, кышкы чилденин биздеги сууга оңой бекен. Алар титиреп жүдөп турчу. Ажайып гана кызык жай. Бирок качан барбайын, бүркүткө арстан менен жолборско, пилге боорума уручу. Менин түшүнүгүмдө бүркүт ачык асман, бийик обонун баатыры, пил болсо дүйнөдөгү айбандардын эң күчтүүсү болуп туруп, эң айкөлү момуну. Ушул төртөөнүн кор болгонун көргүм келбейт. Ушул төртөөнү кордогон адам алардан пас көрүнөт. Кор болбогондо эмне? Бүркүт бийик асмандан, арстан менен жолборс жаңы кандан, пил чүйгүн отунан ажырап, кол карап дайым кармоодо. Ошондо ойлор элем, ушулардын ордуна 4 жаман адамды отургузуп, көкүрөктөрүнө чыккынчы, кара мөртөз, мансапкор, кошоматчы деп жазып койсо. Азыр тиги эки бүркүттү көргөндө ошол ойлоруман улам толкундап, суктанып кеттим. Бирок ажайып канада жүргөндө башка нерсени ойлоопмун. Аркар байкушта эмне жазык? Жерге чыккан чөптөн башкага зыяны жок бир асыл жан. А бирок ал күчтүүлөргө жем болуш үчүн гана жаралган. Асмандагы бүркүттөн, жердеги карышкырдан коркот. Азыр мылтык күчөгөн кезде адам ал үчүн карышкырдан нараак жоо болуп калды. Аркар байкуш кайда барып жан сактайт? Табият аны атайы күчтүүлөргө жем болуш үчүн жараткандай. Аны жеш үчүн күчтүүлөрдү жараткан. Табияттын адилеттиги да, адилетсиздиги да ушул экени кайрадан мени ойго салды. Быйыл жазда шаарда жүргөндө, бир күнү иштен келаткам. Жаңы сур Волга жаныма зуу өтө берип токтоп калды. Ичиндеги бирөө аткы терезесинен кол булгалады. Барсам, Кадыр ал экен. Кел түш, деди, саламга сунган колумду тартып. Каяка? Түшө берсеңчи. Волга көрсөм сүрдөп кетмей жайым. Кадыр алда мурунда ушундай жаркыраган машина мени күтүп алганына оюму жыйнабай түшө калдым. Бу кандай?
же өзүң мейманга чакырбайсың, же мен чакырсам кыйыласың деп Кадыралы адатынча ачык айрым күлкүсүн салды. Мен бирдеме деп күңк-мыңк эткиче кайра өзү үстөмөндөп тамашалай берди. Сеникине барсам чакыртпай деле барып коет элем. Кедейсиң да, жөндөп коноктой албай кайра өзүмдү уят кыласыңбы дейм. Я, чынбы? Деп каткырып күлдү. Айтканы чын эле. Мен да күлгөн болдум. Кандай, иштериң жакшыбы? Деди кайра кадимки жөп-жөнөкөй боорукерлиги менен. Алынча. Салкын кандай жүрөт? Жентекке качан чакырасыңар? Жүрөт. Дагы 4-5 айдан кийин. Өзүң кандай? Дедим мен кезегим келгенде. Көрүп турбайсыңбы? Деп ал тамашалуу үнгө салды да, эстей койду окшойт. Квартира эмне болду? Качан жетки дейсиң? Деди. Дайны жок. Али баягы 10 кишинин бири ал элек. Тиги управлениеңердин замначальниги алдыбы? Ал министерствого тиген квартираны алды дешпедиби? Кайдагы министерство? Быйылкы жылдын эсебинен силерге тиген квартира болчу. Ошону беришти. Кантип? Ал жаңы эле келбедиби? Жаңы эле келип алып коет да. Бизге быйыл квартира бөлмөй калды деген директор. Мадыра баш. Ошол үчүн директор да чоңуна каршы чыгууганын башы көп экен. Бир азга унчукпай бардык. Мындай иштер турмушта боло берчү эле. Бирок дал биздин оозубуздан журуп кеткенине таң калып, туталана баштадым. Кадыралы олутту сүйлөдү. Сен көп керсейбей башкаларда эле жүрбөйсүңбү? Мен ага суроолуу карадым. Баягы күнү мен бир кишиге кирдим. Ал экөөбүз жакшыбыз. Сени өйдөрөөк кызматка алууну айттым. Кандай жигит өзү дедиле, мен байкабай абдан честный деп жибериптмин. Андай немелерди семиртип койсоң, кайра өзүңдүн оозуңду кандачу эле дейт. Кызык экен деп башка сөз оозума кирбеди. Сени сыртыңан кам көрбөй жүрөт дейсиңби мени? Билем, чоңоюп алды, теңсинбейт деп ойлойсуң. Жок, жолдош. Бирок ошондо мурунтан ойлоп койбой, чынын айтам деп сөзүмөн алдырып койдум. Эмки жолу антиш жок. Анан калса сен да кичине бир ийкемди болсоң боло. Принцип деп кашая бергениң менен курсаң ачып турса эмненин принципи? Алды болгончо алганыч бол, күчтүү болгончо күлгөнүч бол деген. Колуман келбесе кантейин? Колуман келбесе. Ниет кылсаң, турмуш өзү эле үйрөтөт. Акылдынын бир аты куу, жамандын бир аты жоош дейт. Акыл болбосо куулукту кантип жасамак? Жоош неме куулукка кудурети жетпеген соң, принцип деген болуп бирдемеге жармашып алат. Алы жетпеген акыретчил дегендей кеп да. Сен мени жемелеп атасыңбы? Менин кооруна түшкөнүмдү сезип, Кадыралы күлүп жиберди. Бир районду чоңу майрамда өкмөттүн эсебинен салтанат той өткөрүп жатып, акырын айтат дейт. Билбегенге майрам, билгенге атамын ашы деп. Ошонсуңар да. Ойлонбосоң жеме, ойлонсоң акыл. Атаң көрөй өскөн экен деп мен чын эле таң калдым. Токтот, түшөм. Эмне? Кадыралы кайрадан баягы студент, анан коңшу кездеги ак пейил теңтоштугу менен күлдү. Ой, жаман десе. Жок, жоош десе, деп дагы каткырды. Кадыралынын мени сыпаттаганы чын болду. Мен ошол жерден түшүп кала албадым. Анын эркине моюн сунуп, ани дебей бара бердим. Оболу аэропортко бардык. Кадыралынын начальниги курортко жөнөп жатыптыр. Узаткандар бир топ экен. Обол мурун бир ресторанга кирүүнү сунуштады. Жок, аерден көзгө чалдыгабыз. Тияка бактын арасына баралы деди бөлөгү. Аныкын туура табышты. Анан баарыбыз бак аралап кеттик. Самолеттун учарына дагы 1 сааттай бар эле. Начальник уйкулук деп беркилери жөнөткөнүбүз деп ортого коньяктар толуп кетти. Ал ден соолугун оңдоп кетиш үчүн көп тосттор көтөрүлдү, баары ичип жатты. Бир киши гана ичпеди. Оорукчал окшойт. Ичкилик ага жакпасын башкаларла билет экен, көп кыйнашпады. Арык киши «Сиздин ден соолугуңуз үчүн» деп бир тосту көтөрттү да, ооз тийип кайра койду. Аздан соң баары кызый баштады. Ошондо алиги оорукчал арык кишиге мүшкүл түштү. Кадыралы бул чөрөдө да өтүмдү окшойт, адатынча тамашага салып, «Ой, маке, бизди сыртыбыздан сындабай, бир дал койбойсуңбу?» деди. Жок, айтпадымбы? Араң турган башкалар жаалап кетти. Ал эми бирден эчтеке болбойсуң. Кана, колуңа эле кармачы. Бирди алып кой, бирди. Жумаш Сакеевичтин урматына алып кой эми. Арык киши кыйылып болбоду. Ошондо начальник Жумаш Сакеевич ыстаканды кармап келип, арык кишини ийинден капшыра кучактады. Ал абдан тамашкөй киши окшойт.
Uşu men baratkан самолет авария болдусун каадайсыңбы? Деп карш-карш күлдү. Анан стаканды арык кишинин колуна карматты. Арык кишинин айласы түгөндү. Узак жолго чыгарда антып айтпаңыз да. Болуптур. Эмесе аман эсен жетип, жакшылап эс алып келишиңиз үчүн. Баг иши дуулда баары арык кишини мактап жатып калышты. Анан дагы ичишти. Арык киши да тартынар жер калбады. Бирден кийин бир нечени көтөрүп салды. Кубаты жок неме бат эле темтеңдеди. Самолет учту. Жумаш Сакеевич жөнөкөй киши экен, баары менен өбүшүп коштошту. Ичкиликтен дагы калды эле, узаткандар чогулуп кайрадан иштик. Мен да иштим, мен да кызый баштадым. Мен да Кадыралыдай шайыр ачык болгум келди. Боло албадым окшойт. Анткени менин сөздөрүмө эч ким деле күлгөн жок. Анан чындап эле мас болуп калыпмын. Кеч күз маалы эле. Чыйрыккандан акыл эсими жыйнасам, караңгы көчөдө баратам. Саат 11 же 12 болуп калса керек. Жүргөн машина көрүнбөйт. Көрүнсө түшүп кете аламы деп сыйпаласам, бир тыйын акча жок. Эстедим. Иштен чыккан деле жок эмес беле. Ошол үчүн үйгө жөө кетип баратып Кадыралыга жолукпадым беле. Кадыралылар кантип кетти экен. Эстей албай койдум. Жана алиги арык киши экөөбүз кучакташып турбадык беле. Анан эмне болду? Арык киши айтып жаткан. Ашказаным ооруйт, гастрит. Ичкенде оорутууга күчү жетпей калат окшойт. Унчукпай жымылдап калды. Бирок эртең азабын берет. Кандай дейсиң? Жумаш Сакеевич жакшы киши, Мен баш ийкеп турдум окшойт. Мен жакшылап жөнөтө албай калдым башкалардай болуп. 100 деле араң таап салдым чөнтөгүнө. Бирок жакшы киши, көңүлүн албайт. Көрүп турбайбы менин абалымды? Мен баш ийкеп турдум окшойт. Анан билбейм. Арык киши кайда кетти, Кадыралы кайда кетти? Ал кыялы менден адашып калган го. Болбосо машинеси менен жеткирип коет эле. Ал мени таштап кетиптир деп ойлодон ардандым. Ошентип караңгы эң көчөдө жөө бараттым. Эсиме келгеним болбосо коньяктын күчү кадимкисиндей эле экен. Барар үй ыракта, башка айла жок, кере арыштап жөө жүрүп отурдум. Таң көрө дедим өзүмө. Мына күчтүүлөр кандай жашайт. Мен да күчтүү болгум келди. Күчтүү болсоң адилдикти да багынтып аласың. Ал сага көз каранды болуп, кайра өзү кызматын кылат. Караңгы көчөдө өзүмчө эрдемсип, башын жерге салган начарлардан жолукса, начарсың деп ургум келип, чоң арыштап бараттым. Дүнием түгөл, бар максатыма жеткенде көңүлүм көтөрүңкү. Ырас, тереңимде мен күчтүү эмес экенимми? Табиятымда күчтүү жаралбаган соң атайлап боло албасымды. Андыктан бу кыялдарым жөн эле калуу экенин, эртең башым шылкыярын билип бараттым. Бирок аны моюнга алгым келбеди. Үйгө түн бир окумда жеттим. Аялым жатып алыптыр. Бирок уктабай, чырак өчүрбөй жаткан экен. Үйгө кирип, мен өзүмдүн бир кызык ойдун үстүнөн кармадым. Аялым менин кечиккениме таарынып, айдын аягы болуп, үйдө тыйын жок жутап турган чакта карыздап акча таап келет деп үмүттөнүп жаткан байкуштун таарынар жөнү бар экенин билип кирдим. Бирок күчтүүлөр менен ыстакандаш болгонума корштон экениме, демек аялымдын таарынар жөнү жок экенин сездиргим келгеними байкабадым. Төшөктө жатып бетим ысыды. Таң көрө дедим өзүмчө. Кунарың ушунча эле беле. Эрте менен ойгонсом башым жаздыктан көтөрүлбөй калыптыр. Кече күнкү дүйнө бүгүн башкача. Мурдагы күнкүсүндөй. Ишиңе кечиктиң го, деди аялым. Бала түнү менен ыйлап чыкты. Эмчегимен түш чыкпай калыптыр. Мен онтоп башымды жаздыкка каттым. Шар суунун шапатасында кичине чир алып алган соң, тиги чокудагы тайпанга жөнөдүм. Мергенчилер чыкчу көнүмүш жолго салбай, жана айткандай түрдүн алкымына жетип, анан имерилип жүрүүдөн ышынып түз бетке салдым. Тиктиги болбосо асказоонун аралары ачык эле көрүнүп турат. Салт адам чыгып кетчүдөй. Кыйналып калбас бекем деп ойлодум да кайра. Жок дегенде бир жолу бирөөнүн изин ээрчибей, өзүмчө жол издейинчи деп, өзүмдү тамашалап койдум. Ат алыс, төмөндө калды. Тайганда менин бул жоругумду жактырбагандай улаан бир жалпак ташка жетип отуруп алат да, көптө артыман көңүлсүз келет. Улам көкүрөк ачып, тизеден кубат кеткен сайын өзүм да көңүлсүздөнө баштадым. Бирок өжөрүлөндүм. Күн түштөн кыңкайып кетти. Мен чокудагы тайпанга жеткиче бешим ооп калар. Чарчаганымы, жолдон орун тандап алганымы ойлонбоюнчу дедим. Антпесең ого өтөр чарчай бересиң. Асманды туш тарабымды карамыш болуп, ой алак сутунун аракетинде бастым.
Ар жерде экскаватор челгенсип сурдун ийин казган аюунун изи жатат. Жолуман аюу жолукса деп андан ары эмнелер болорун ойлойм. Бирок буларга алаксый албадым. Тизем бүгүлүп, жүрөгүм жарылып кетчүдө какканда алсыз адам экеним ойлоп, аргасыз токтоп калам. Артыма карасам, байкабай кыялап жүрүп отуруп, чыккан жермен бир топ капталдап кеткеними көрөм. Туура ат буякта калыптыр. Төмөн белгилеп алган багытымда туурада калып, мен азыр башка аскаларды аралачудаймын. Булар деле жанагынай көрүндү. Арасынан өтүп кетер жолу бар сыяктанат. Жанагы белгилеген багытым дурус көрүндү эле. Бирок ага жетен деп кайра артыма саламбы? Мынча чыккан соң кайтыш жок. Кичине отуруп дем алып, дагы кыялап жөнөдүм. Ошентип 5 кадам аттап бир токтоп жүрүп отуруп, дагы башка аскалардын түбүнө жеттим. Аскалар анча бийик деле эмес, бирок жалама тик, араларында ит секирип өткүдөй кычыктары бар. Ошол кычыктар менен өтүп кетермин деп дагы тырмыштым. Кызык мына ушунда башталды. Аскалардын бери түбү куюлган шагыл эле. Бир кадам өйдө тырмыштым, 2 кадам кайра төмөн жылбышам. Кетпеген жермен тергетип күшүлдөп ышылдап, 4 аяктап жан алекетке түшүп жатканымы, сыртыман бирөө көрсө күлөр беле, же аюу деп атар беле, өзүм өйдүлөй албай жаным кашайып жатып ушуну ойлосом, тереңимдеги чарчабаган сезимдер күлөт. Тайган күлүп турдубу, же түшүнө албай таң калып турдубу? Мен эптеп аскага жетип жабышканымча артымда уурунан жылбай кадала карап тура берди. Мен калтырап титиреп асканы таянганымда, ой жаман десе, мынтип чыгат деп акыл үйрөткөнсүп, 2-3 секирип чыга келди. Адам 4 аяктап айбан болуп жашай албагандан кийин 2 аяктап адам болуп алса керек деп ойлоп, тереңимдеги чарчабаган сезимдер дагы күлдү. Бу жерге бир топ эс алдым. Канткен менен аябагандай эле бийиктеп кеткен экен. Асман 7 катар болсо, төмөнкү катар ушулго. Те алыстагы бөксө тоолор, куру көңдөй, бабакан козу жайчу дөңсөлөрдөй жапыс көрүнөт. Аралап жүргөндө аларда асман тиреп турчу эле. Береги кызыл таш, түбүнөн караганда баш кийимиң түшчү эле, эми бут алдында жатат. Жанагы обологон бүркүттөр деле ушу бийиктен өттү окшойт. Жердин шамалы чаң ысыткандан башкага жарабайт. Бу чокунун шамалы өгөө болсо керек. Мен сүйөнүп турган аскалар окчунурактан караганда жылмакай көрүндү эле. Эми таянсам майда-майда тикендери алаканыма өтүп, жалама бетинен бастам өтүктүн таманы чып-чып жабышып, сыйгаланбайт. Нечен кылымдар бою көзгө илешпеген кумдар менен ургулай берип, шамал биротоло чегип койгон белем. Аскалардан ары аз эле калды окшойт. Кычыктарын аралап өргө тырмыштым. Бир аз чыга түшкөн соң аскалар түгөндү да, шагыл аккан куйга туш келдим. Куйдун аркы бетинен көк жалтаң зоока көрүндү. Биротоло чарчап бүткөн элем. Тизем титиреп бир азга эмне кылышты ойлоп туруп калдым. Мындай камакка кирип кетерим ойго келген эмес. Эмне кылыш керек? Наркы беттеги зоокага адам түгүл кийик өтө алар эмес. Артка кайтканда деле жанагы аскалар, аларды жармашып тике чыгып кете албаган соң ушинтип капталдап келдим. Бир азга акыл токтотуп карап турсам, наркы беттеги зооканын өйдөрөк жагынан кысык көрүндү. Кадыр эсе атчан адам баткыдай. Куйдун таманын өрлөп ошого жетсем, андан ары дагы бирдемеси болор дедим. Капталдап кадам шилтедим да шагыл көчүп, мени төмөн ала салдырып кеткенде жүрөгүм оозума тыгылды. Дал басалап тура калып, мылтык менен дүрбүнүн мойнума чырмалышкан боолорунан бошоно албай, карбаластагыча шагыл акырын көчүп, мени жанагыдан 10 метрче дагы төмөн түшүрүп кетти. Тик куйдагы шагыл мынтип араң турганын ойлогонда билген да эмес элем. 4 аяктап эптеп таканчыктап туруп, алды артымды карансам, мен баскан жердин үй ордундай шагылы жарылып, мени ала көчүптүр. Төмөн дагы 50 метрче сыйгаланып барсам, андан ары шаркыратма өңдөнүп, шагыл куюлуп турган туңгуюк кургуйга уча турганмын. Мына ушунда жаным көзүмө көрүндү. Боюму түзөй албадым. Кыбыр этсем шагыл көчкөнү турат. Эми көчсөм мени жумалактай ылдый алып кетери бышык. Аза боюм титиреп, эки жагымды жалдырай карадым. Жардамга келчү жан жок. Тайган жанагы мен алгач куйга кадам шилтеген жерде чочоюп отурат. Ал азыр да мага күлүп отургансыды. Ал менден 20-30 метрче жогору калыптыр. Демек бир кадам шилтегенде шагыл мени ушунча алып түшкөн экен да. Кыбыроодон корктум. Түгүл кыйкыруудан да корктум.
Кар көчкүсү менен жер көчкүсү жаңырыктап деле жүрүп кетет дегенди уккан элем, ошол эске түштү. Бирок жардамга келе коер жан жок болсо да асказоолорду жаңыртып кыйкыргым келип турдум. Адам айласы түгөнгөндө кыйкыргандан ага алы келбесе онтогондон башка амалы калбай калат окшойт. Бүткөн бойдо муздак тер кетти. Аскаларды жалмалаган шамал шу деп, эки зоонун ортосу адепки жапан кезинде турду. Бул кебетеси мени кечегичилеп толкундатпай, эми жандан түңүлтүп коркутуп жатты. Шамал шу десе, аскалар кошо шуулдап, жер үстүндө адамзат жарал элек кездеги доошу сыяктанып жүрөктү үшүтөт. Учуп өткөн бар энде көрүнбөйт. Же чымын, же чегетке өңдү макулукта жок тегерегимде. Төбөдө күн турат, ал эмне кылып турат? Анын нуру жылытабы, же үшүтөбү мага таасирсиз. Анткени күн да мага кайдыгер карайт. Башка тарап бүт муздак, бүт таш. Таштардын арасында төрт аяктап, бир кубулуш күткөндөй жалдыраган мен. Кайда баягы турмуш жөнүндөгү ойлор? Кайда баягы максаттар? Ушундайда келбейби? Жардам бербесе да көңүл алаксытпайбы? Жок, алардан дарек жок. Баары мени кыйынга таштап коюп кетип калышты. Бир гана тайган байкуш ит, асыл итим, ошол мага жардамга келет. Абайлап жатып араң тизеледим эле, жогору жак шырп дей түштү. Коркуп селт карасам тайган ордунан жылган экен, менин изиме салып шагылды дагы көчүрөбү деп жаным чыгып кетти. Бирок тайган менден акылдуулук кылып, аскалардын түбүндөгү билектей кагын жер менен бураңдап мага бет алды. Эркеп кеттим, сүйүнүп кеттим. Азыр чоң көчкү жүрүп, мени кошо ала кетсе да кайыл болуп үн чыгара, "О, тирүүлүк" деп жибердим. Тайган менин тушума ороп ара келди да, кантип жетем дегенсип белчемен шагылга батып турган мени тиктеп туруп калды. Үрбөдү, жаланбады, акактабады. Бардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт аяктап жалдырап мен турдум. Көздөн учкан ак кайык. Андан бери 3 жыл өттү. Мен кайра шаарга көчүп келгем. Айылда чыдап 1 жыл араң жашадым. Айылда туулуп өскөнү менен жат болуп калыпмын. Алган билимим да, үйрөнгөн кесибим да айылга ылайыксыз экен. Же мугалимдик, же трактористтик жумушка жарабайм. Айлели боорукер эмеспи, сыйлап турушту. Бирок жылмаал эле сый боло бермек беле, ар кимдин өзүнө жараша тиричилиги бар. Эл тирилигин кылып атса солдоюп көчөгө жалгыз батпайт экенсиң. Өндүрүш бригадасына эсепчи бол деди. Мунусу сый эмес эле. Бирок ага да эбим келбеди. Анан алардын да айласы түгөндө өзүм да мүңкүрөй баштадым. Эр болуп үй бакпасам, билимди болуп жумушка жарабасам, кой дедим өзүмчө. Алдыга кеткендердин чаңында жүрсөм да, шаардагы жолума кайра түшөйүн. Жылдызынан адашкан жолоочудай болуп, кайра шаарга көчтүм. Турмуш кенен да. Бир коңулунан кызмат, бир бурчунан баягыдай квартира таптым. Өз башыма өзүм мээнет үйгөн жаным, ушинтип жашоону кайра баштадым. Эмнегедир былтыртан бери оорукчал болуп кеттим. Ошол үчүн бул жайда 1 ай көргө келгем. Кече күнү ойдо жок жолугушуу болду. Көлдөн чыгып кумда жаткандарды аралап келатат элем. Бет алдыман бир келин ороп ара боло берди. Күнгө денеси тотугуп калгандардын арасында ал аппак эле. Жанында жигити бар. Анын эти да тотуккан. Жаңы келгендерден го. Жаныбарым жакшы мал экен деп, эркекчилигим менен ичимен жымыйып койдум да, ошол замат кандайдыр кылт түкшүмөлгө жүрөгүм солк этти. Ошолбу? Кайдан? Өтө берип кайра кылчайсам келин да жалт бурулуп карап калган экен. Көздөрүбүз урнуша калып жүрөгүм титиреп кетти. Ал да мендей болдубу, көзү жалжылдады. Бирок жигити шаштырып, "Жүрө берсеңчи комайланбай. Жаңы чечингенде дайыма ошондой болот" деп нары ээрчитип кетти. Мен ордумда селейип артынан карап турдум. Ал кайра кылчай албады. Бирок дагы бир карагысы келип баратканы аппак алысынан билинип баратты. Мен катуу толкундандым. Бир аз турдум да келиндин караанынан көзүмө албай, ошол турган жериме отурдум. Тооба, мындай жолугушуу болот деп мен эч качан үмүттөнгөн эмес элем. Анын качанкы бала кездеги аппакай банттуу элесин гана
Кээ кездерде эстеп калганым болбосо, дар көймөн бир отола чыгып калгандай эле. Эми карачы. Жигит аны колдон алып сууга киргизди. Келин да мендей абалда болдубу, анысын билдирбеске кат кырып күлгөн болуп башын чайкап кылчактап, жээктеги эл арасынан мени издеп калып жатты. Мен отуруп алганга ага көрүнбөдүм окшойт. Сөздөрү да ана угулбаса да күлкүлүү үндөрү жетип турду. Жигит аны улам тереңге тарткылап, өзүнчө жыргап баратты. Келин сыр билгизип, анын көңүлүн сындырбаска шаңкылдап күлүп, башын чайкап толгонуп бери боло калганда эл арасынан жалт-жалт карап жатты. Унутпаган экен, деп ойлодум. Жүрөгүм элжиреди. Жигитинен бөлүнүп тезирээк чыгып келсе деп шашып отурдум. Келин да аны ойлоп, бирок жээкке бир келбей жатып, жигитин жалгыз таштап, башка бир таанышына ашыкканы адамгерчилик болбой каларын дагы ойлоду окшойт. Суу көкүрөгүнө жеткен тереңде жигитти мойнунан кучактап, аптыгып күлүп турду. Эми ал жанагысындай жээкти улам карай бербеди. Мен ызаландым, кайра ойлодум. Балким так ал мен ойлогондой ойлогон эмес чыгар. Мен өзүм эле каалаганымы чындык кылып жаткандырмын. Буга ого бетер ызаландым. Салима, чын эле ушул сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпөлөк тарыздуу татынакай, кичинекей апакай кыз сен белең. 6-класста экөөбүз бир партага отуруп окубадык беле? Балдар бизди бирин-бири сүйөттөп тамашалашчу эле. Ага арданчу элек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүү деп оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. Ал бир өзүнчө жүрөктүн толтосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби? Сен шакылдаган ачык айрым, бажырайган бото көз, күлгөнү да, ыйлаганы да. Ооба, бир ыйлаганын билем. Сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген түнөргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бирин-бири сүйөт деген балдардын тамашасын шылдың көрүп корунуп, ал корлуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарыңар тарап кеткиче ээн жолдо эңиреп жалгыз отурупмун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбейм. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмү мойнума алышка батынбагам. Сенин жүзүңү кайра көрүштөн жүрөксүнгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алып барарымды билбей жүрсөм, апам 2 тал чийге кызыл-тазыл жибек ороп, куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам сени билчү. Атүгүл экөөбүздү бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип, бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом, ошого апамын ичи жылып, жетине албай жүргөн белем. Алиги куурчакты ошол үчүн жасап берген тура. Ага мен уялып, анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң. Мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың? Белегинде али берген жоксуңбу деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеттим. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүндө сен, папаң экөөң шаарда өскөндүк кылып атаңа папа дечү эмес белең. Отуруп баратканыңарды алыстан көрдүм. Чымын куюн болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинеге жетмек кайда. Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби? Жүрөгүм ооруп кетти. Көн куйкалап баратат. Жигитти таанып коюп турбу? Салимага жакыныраак барып сууга түшөйүн дедим да кайра айныдым. Салиманы кысынткым келбеди. Оордуман жылып, телпектин көлөкөсүнө отурдум. Аңгыча Салима да жигитинен бөлүнүп, бери карай көл жиреп басты. Ал үшүдүм дегенби, жигити артынан кыйкырган угулду. Салима, көлөкөгө отур, сразу күнгө күйбө. Салима ага кайрылып баш ийкеди да, аппак денесинен суу тайгаланып, пери өңдөнүп көлдөн сурулуп чыгып келатты. Мен апкарый баштадым. Жана алактап байкаган эмес экем, карап отурдум. Мүчөсү көрктүү келин болуптур. Келин курагына ылайык сал толуңку, анысы ого бетер сулуу көрсөтүп маңкаят. Ал көзү менен эл арасынан кыязы мени издеп жээкке чыкканда ордуман турдум. Ал көрдү да түз мага баспай, башка телпектин түбүнө кетти. Кыз кезинде мектептин тегерегинен же жолдон көрө калса,
Ай токточу деп башка кыздардан бөтөнчө аппак ал жапкыч апакай бантчан шакылдап жетип келчү эле. Анда мен балдар көрсө дагы тамаша кылат. Эмнеге келатат деп кысынып турчумун. Адыр каалап турганымда антип түз келбей, буйтап басып кеткенине ичим ачса да, байыстуулугуна ыраазы болдум. Ал бош телпек таап, көлөкөсүнө отурганда жанына бардым. Жүрөгүм лакылдап, көмөкөйүм кургап кетти. Салима, саламатсыңбы Салима дедим аттыгып. Ал эндүү сүлгү жамынып, тизесин кысып, нары толгоно чачынын суу болгон өрүмүн сыгып отурган экен. Менин барарымы билип күтүп, көкүрөгү көтөрүлө өрөпкүп отурган окшойт. Курулай каада кармап таанымаксам болбоду. Үнүм чыкканда жалт бурулуп, ичтеги толкунун баса албай жалжылдай тиктеди да. Сенсиңби? Деди. Анан толкундап көл бетине көз жиберди. Мен да көлдү карадым. Жигити нары карап сүзүп бараткан экен. Эмнеден сөз баштоону билбей аптыгып калдым. Кандайча? Дедим мукактана. Ал түшүндү. Абалымды сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүнү ойломоктурсун. Унутушуп баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп жөнөкөй ал жай сураша албайт экенсиң. Же ыстык кучакташып каларда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизде тапатаңдан эскерте кетүү ылайыксыз болду. Табиятында эркектен сезимтал болгону менен тар жерден жол тапкан аялдардын эпчилдиги мына ушундайда жардамга келет. Салима менин элесимде аппак банчан, бакыран көз кичинекей кыз бойдон жүргөнү менен бу кезде эс токтоткон келин болгонун азыр байкадым. Менчелик эле толкундап отурганы сезилип турса да, анысын басып, ортобузда эч кандай ылымталык болбогон сыңары, азыр гана таанышып отурган кишиче «Кайда иштейсиң?» деп жөп-жөнөкөй сурады. Мен ушинтип андан сурасам, балким тоңдоосун чыгарып эле, бирок Салимага таарынбадым. Кайра туюктан чыгарганына ыраазы болдум. Ушинтип оболу бири-бирибизге үзүк-үзүк суроо беришип, анан акырындап сөзгө кирдик. Салима азыр үй жайлуу болуптур. Тиги көлдөгү жигит күйөөсү экен. Бу биз жаткан санаторийде эс алып жатыптыр. 2 балалы болуптур. Азыр үй бүлөсү менен Пржевальскийде турат экен. Ошол шаардагы пединститутту бүтүрүптүр. Өзү азыр шаарда экен. Күйөөсү менен учурашып кетүү үчүн бүгүн келиптир. Эмне кайра кайтасыңбы? Эртең. Ичимде бир сезимдин кылы үзүлүп кетти. Сөзүбүз кошо үзүлдү. Экөөбүз тең туунжурап көлдү тиктедик. Күйөөсү бери карай сүзүп келатыптыр. Салима оңтойсуздангандай ордунан козголуп калды. Мен жанынан турдум. Күйөөң кызганчакпы деген суроо тилимин учуна эле келе түштү. Кайра тиштендим. Ушундай асыл туткан адамдан антип сурашым арсыздык болор эле. Аны орусча пошлость деп таасын айткан. Коштошподук. Дагы жолугушабыз деп убадалашпадык. Жүрөгүм өй тартып четтеп басып кеттим. Ошол бойдон Салиманы кечки тамакка барганда көрдүм. Мурда эле салбапмын. Күйөөсүнүн столу биздикинен алыс эмес экен. Салима экөөбүз көз кыйгыбыз менен бири-бирибизди көрдүк да, экинчи карашпай тамак иштик. Күйөөсү мындагы тамакты начар даярдашарын наалыппы, же башка нерселерденби тез-тез сүйлөп жатты. Салима ага туш келди баш ийкеп коюп, кээде укпай калгандай күйөөсүн тиктейт. Анын ою башкада болуп отурду. Тамактан кийин көрө албадым. Издеген да жокмун. Жок нерседен күйөөсүн шек алдыргым келбеди. Эч жакка чыкпай бөлмөдө жаттым. Ал түнү көпкө уктабадым. Ар демелер ойго түшүп, өткөн өмүр кайрадан элестеп жүрөгүм ооруп жатты. Адатынча оюм менен жүрөгүм эки жаат болуп алып жаакташканга кирди. Ал экөөнү жараштыра албай, жараштыргым да келбей, тыянагы эмне менен бүтөрүн билгим келип, өзүм ортодо болдум. Эмне үчүн мен ушундай жаралгам? Деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасынан корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти. А мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне? Мүнөзбү? Же табиятымбы? Табиятыңан начарсың, деди ой дароо. Эмне? А сен белең куугаптал. Сенин айтарың ошол да, кычыткың бар эмеспи? Мына чынын айтсам ызалана баштадыңбы? Ушунун үчүн начарсың. Болбосо качан ага аталат белең? Шаарда окудуң, шаарда иштеп калдың. А кезде окууну бүтүп, каалагандын баары эле шаарда кала алчу эмес.
Sen iштеп жүрдүң, бирок башкаларчылап жашоо үчүн күрөшө албадың. Айылга качып бердиң. Аның ырас, деди жүрөк. Бирок мен жашоодон эмес, кошоматчылыктан, кар өзгөйлүктөн качтым. Койсоңчу, деди ой, ого бетер кыжырын келтирип. Баягы желөө сөздөрүң кала элекпи? Эсиңдеби? Институтта жаңы бүткөн кезде сен өзүңдү ким көрдүң эле? Бу дүйнөнүн арылык үчүн жаралган жалгыз өзүң сыяктуу жүрчүсүң. Бу дүйнөгө кандай периште болуп келсең, элдин баарын өзүңдөй кылып тазартып, анан кетчү деп ойлочусуң. Кийин кадыралылар жер үстүндө шаңдуу жүрүп, сен аларга теңиле албай, алардай жашай албай мүңкүрөй баштаганда, турмуштагы ордумду айылдан издейм деген жок шылтоо менен өзүңдү алдап качып жөнөдүң. Ыраспы? Ырас. Бирок ойлосоң да тайкы ойлоносуң. Мен бул дүйнөгө курсак тойгузуп гана жыргап өтөйүн деп келген эмесмин. Ой анын сөзүн бөлдү. Мунуң эски сөз. Качканың айтчы, начарлыгыңанбы? Жок, мен кадыралылардан жийиркендим. Ой адатынча үстөмөндөп алды. О, кайраным. Дагы эле өзүңдү өзүң алдап жүрөсүңбү? Оозуң барбаса мен айтып берейин. Кадыралы максатына жетиш үчүн адамдар колдонуп жүргөн бардык амал айлаларды колдонду. Ал утту. Андайларды күчтүүлөр дейт. А сен андайлар менен күрөшүп, дүйнөнү тазалап кетчү сен аларга тең тайлаша албадың. Жеңилдиң. Жок, күрөшүп жеңилген да жакшы. Сен күрөшө албадың. Күрөштөн жүрөксүп качтың. Суроолуу жүрөк өйүп турду. Анан айылга барып эмне таптың? Деп ой биротоло жеркелеп алды. Эчтеме. Айылдагы эл жашабай эле Акшоо кумдун ичинде ырдап жаткандай ойлогонсуң. Барып көрсөң айырда да күрөш бар экен. Эсиңдеби? Баягы түлкү заңдап кеткен кулжанын куу башы. Сен ошол болдуң. Дагы ошол алыңда мергенчилер кылымдардан бери басып жүргөн жолду жерип, аскадан өзүңчө жол издедиң. Анан эмне болду? Жок, ой, тантырап баратасың. Чабалдык кылсам кылгандырмын. Бирок өзүнчө жол издөөнүн эч жамандыгы жок. Жакшылыгың ошо, асканын арасында өлүп кала жаздаганыңбы? Өлүп калышка да болот. Жаңы жол издеш деген күрөш. Бири өлсө экинчи бирөө табат. Анан өлө турган болгондо итке жалынат дечи. Ажы кыстанба. Ой болгонуң менен ага акылың жетпейт. Сен ойлогон кадыралынын күрөшү күрөш эмес, жамбактылык. Бирок ал күчтүүлөргө кирет. Өзүң айткансың, эсиңдеби? Баягы аэропорттон кызууга айткан түнүчү. Арам күчтүүлөргө кирет да. Макул арам эле болсун. А баягы туюк төрүнүн оозунда жатып көргөнүңчү. Саятчыга аркара алып өткөн эки бүркүт эсиңдеби? Алар кандай күчтүүлөр? Мен бүркүттөрдүн бийиктигине, адилдигине суктангам. Адилдиги ошобу? Сен көздөгөн бейкүнөө аркарды алып кетти го. Кадыралың карышкырга окшош. Тийсе кырып кетет, а бүркүт асылдарга кирет. Алса бирди гана алат, бүргүн салбайт. Айырмасы бар бекен? Анан сага окшогондор салимасынан айрылып, жел кыялы менен куржалак калат дечи. Жүрөк эрксизден күлдү. Оңбогон метамсың, ой. Байкуш жүрөк, сезимиң бар эсиң жок. Иши кылып аман бол. Жүрөк тереңдеги акыйкатын түшүндүрө албаганына ыза болуп, кул жуюп тынч жатты. Ой болсо, аны артынан карап, кытмыр күлүп ойго отурду. Булардын талашынан дайын тыянак чыкпасына көзүм жетип, мен уйкуга кеттим. Эртеси Салима жөнөдү. Күйөөсү автостанцияга жөнөтүп барды. Айлам кетти. Жакшылап бир сүйлөшө албай каламбы деп корктум. Экөөнүн артынан акмалап автостанцияга мен да бардым. Салима менин ээрчип баратканымы көрдү, сыр бербеди. Мен да жакын жүрүп, күйөөсүн бушайман кылгым келбеди. Автостанцияда эл көп экен. Салима автобуска түштү. Четтен карап шыйпылыктап мен турдум. Автобуска эл шыкалып толду. Күйөөсү ооздон сүйлөшүп, чарбачыл неме окшойт. Тапшырмаларын айтып жатты. Автобус жөнөмөй болду. Мен чыдабадым. Түрткүлөп жатып эптеп кирдим. Жөөлөп өтүп баратсам күйөөсү мени карап бүшүркөп тааныды. Бирок автобуска түшкөнүмө маани берген жок. Автобус жүрдү. Күйөөсү калды. Салимага жете албай, артта тыгылышкан жүргүнчүлөрдүн кысындысында бутум жерге тийбей мен бараттым. Автобус жүрө бергенде Салима мени эстей койдубу? Терезеден далбастап сыртты эл ишин карады. Мени издедиби? Же күйөөсүнө айтылбай калган сөз болдубу билбейм.
Өзüme jordum da içim жылыды. Эптеп түрткүлөшүп ага артынан жакындай бердим. Жетип ийине кол койгонумда Салима жалт карады да сүйүнүп кетти. Күлүп жиберди. Мен сени калып калдыго дедим эле. Коштошууга жарабай. Коштошууга жарабай дегени кадимки бакыран көз, ачык айрым кыз Салима эле. Бирок анысына азыркы келин Салиманын какшыгы кошулуп турду. Бир жолу коштошпой калам деп 15 жыл жоготтум. Эми коштошпой калсам кайра көрөрүмдү ким билет? Салима ал кезде эстеди. Көзү коймолжуп жаркылдаган тамаш көй кебетеси өзгөрүлүп, бет алдын ойлуу тиктеп калды. Өзүңөн, деди анан билинер билинбес кейиш менен. Кечеги сүйлөшкөнүбүздө кандайдыр сыйгармануу бар эле. Азыркы кебетесине жүрөгүм лакылдап кетти. Кучактап өпкүм келди. Бирок элдин көзүнчө кайдан? Кучактап өбүү демекчи ойлосом, кечетен бери бу дүйнөдө Салимадан башка жакын кишим болбогондой, жагымдуу ысык сезимде жүрөм. Бирок баягы экөөбүз кол кармашып жүгүрүп жүрчү бала кезде мен Салимага тике карап, бир жылуу сөз айттым беле? Эстей албайм. Ошого өкүнөм. Автобус бир топ жүрүп алды. Эми сен кайда барасың? Деди Салима. Билбейм. Сени менен жай отуруп сүйлөшсөм дедим эле. Сүйлөшкөндө эмне? Көрүштүк, учураштык. Башка эмненен сүйлөшмөкпүз? Же бирдеме өзгөрүп кетмек беле андан? Бала кез өттү кетти. Кайра кайрый алмак белек, деди Салима бет алдын телмиретиктеп. Ошондо да мындай жөн эле сүйлөшсөк. Салима мага жүзүн көтөрүп, түшүнгөндөй сүйкүм жылмайды да башын чайкады. Мен толкундап кеттим. Түшүп калчы. Кийинки автобус менен кетерсиң. Салима бир самга ойлонуп барды да, кой, деди. Бекер өзүбүздү кыйнаганда эмне? Мен эмне кыларымды билбедим. Жанында туруп бара бердим. Салима мага жакында алыста болуп көрүндү. Кала бергим келбеди. Каерге чейин бара берерим да билбедим. Дала жерге бардым. Улаан бир кыштакты мээлеп, жол акымы 3 кайталап төлөдүм. Автобустагы жүргүнчүлөр суюлуп, Салиманын жанындагы орунда бошоду. Жанаша отуруп бараттым. Анын денеси денеме тигенде көңүлүмө өрт кетти. Мен Салиманы өзүмөн купуя чындап сагынып жүргөнүмө ушунда билдим. Ажырап калыш эми ого бетер оор болду. Салима барар жолдун ортосуна жеткендей болдук. Автобус бир чоң кыштакка токтоду. Жүргүнчүлөрдүн түшкөнү түшүп калып, нары жөнөчүлөр 15 мүнөт убакыттан пайдаланып, түштүнүүгө кетишти. Салима экөөбүз бакка кирип, жеңил нары алдык да көлөкөдө аркы терки басып турдук. Мындан ары ээрчип бара беришим кажетсиз болду. Алиги сезим. Салима мага эң жакынымда, биротоло кайра колго тигиз жоголгон эң алысымда болуп көрүнгөнү көңүлүмө орноп алып мени кыйнай берди. Ортобузда бала кезде жылт этип өчкөн, кечетен бери гана кайра козголгон мамилебиз жөнүндө кайталап сүйлөшпөдүк. Демеки иштерибизди айтыштык, адрес алмаштык. Ал ортодо 15 мүнөттө өтүп кетти. Автобустан сигнал угулду. Жанатан бери тынчып, атүгүл түңүлгөнсүп калган элем, кайра аптыга баштадым. Салиманы дагы жоготкум келбеди. Эмне деримди билбей, Салима, калчы, дедим. Салима күлдү. Сен баягы эле бойдон турбайсыңбы? Ал колун сунду. Мен колун алып, кучактоого өзүмө тарттым. Кой, деди Салима. Таза нерсе, таза бойдон калсын. Муну айтарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым. Бирок ичим куйкаланып, жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымды ал каалабады. Мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпайкерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл көп эле. Бирок мен ээн талаада барар жагы, издээр максаты жок кишидей ичим эң шерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп адатымча өзүмөн өзүм чөгүп ичтим. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем. Көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнгү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман алай дүлөй болуп келатты. Көлгө барып бир чөмүлүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдү ойноп, көл бетин караңгы түн басып түнөртүп турган экен. Жээк шарпылдап, толкун күчөй баштаптыр. Мен жээкке жакындаганда толкундарга чайпалган жалгыз кайык көрүндү. Кайыктар пирстин түбүндөгү
Сыпайларга байланчу эле бул кайык кайдан бошонуп кеткен? Же ошол пирс тараптан толкун айдап келгенби? Же сейил кургандар бош таштап кеткенби? Кароолчу чал байкуш эртең бир кайыктын кунун мойнуна артабы? Шамал айдап кетелекте кайыкты кармап калгым келип, шашыла чечиндим. Бул учурда кайык жээктен 20 метрче алыс эле. Мен муздай баштаган кум үстүнө чечинип, көлгө киргенче кайык жээктен 50 метрче алыстап кетти. Түрүлүп жөнөлгөн толкунга артыла жыгылып мен да артынан жөнөдүм. Сүзгөндү көп жакшы билчү маселем, жээктен сүрүлгөн толкундар удама-удаа артыман келип, желкемен түрткүлөп тез алып баратты. Толкундун кырына чыга бергенимде кайык көрүнөт. Ал жанагынан да алыстап алыптыр. Көлгө сынып түшкөн куштун чалгыны сыңары кичирейип көрүнөт. Муздак суу денени чыйрыктырып эсиме келдим. Кайыкка жетер эмесмин. Аны куусам артынан мен да кайтпай жоголчудаймын. Артыма кылчайсам жээк кадыр эсе алыс калыптыр. Гүр шар эткен толкундар мени түнөргөн капкара көл үстүндө чабындыдай чайпап жүрөт. Корктум, кайра тарттым. Толкун бет алдыдан жүргөндө ага каршы сүзүү кыйын экенин уккан элем, эми өзүм туш болдум. Бат эле көкүрөгүм ачышып, муундарыман каруу кете баштады. Азга эс алып токтоло калсам, толкун мени артка, көлдүн тереңине алып баратканы сезилет. Айлам кетти, жанталаштым. Толкундарга тике каршы сүзбөй, кыйгаштап сүздүм. Тоого деле тике чыкпай кыялап чыгарды эстедим. Көл үстүндө кыялап, жээктеги отторду карай далбас уруп бараттым. Жээкке чыгып жыгылганда, эстен тана жаздап араң калган элем. Баш көтөрүп көл бетин карасам, ак кайык сынып түшкөн чалгын мисал, алда кайдан көздөн учуп, караңгыга сиңип бараткан экен. Ал кайрылгыс болуп кетип баратты. Чыгарманы жазган Ашым Жакыпбеков. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.